кээ бир адамдар болду. Сен тигинде Махдиди айтып туруп кайтпадың беле? Сен дагы кайтасың да. Адамдар ката кетпеш керек деген. Мен Кудаймынбы? Же пайгамбармынбы? Же сен ошондойсуңбу? Мага пикир айтып, мага сын айтып аткандар да, сен Махдиди айткансың да кайра кайткансың. Сен кайтпайсыңбы? Кайсыл учурда сиз сездиңиз? Соц тармактар аркылуу илимди таркатса болот? Жок, менин бир ролигимде 100 миңге чейин көрүлүп атат. 1 миллионго чейин көрүлгөн, 2 миллионго чейин көрүлгөндөр бар да. Ислам деген нерсе сиздин, мени оюм эмес. Ислам деген бул Аллах Тааланын дини. Илимде дагы эрежесиз сүйлөсөң, өзүңдүн оюңду айтсаң исламдан, анда же бир адамды динден чыгарасың, же бир адамды бузасың. Кыргызстанда алып эле баарыбыз эле биримдикте жашасак болбойбу? Светский мектептерде деле дин окулуш керек. Диний мектептерде дагы светский илимдер окулуш керек. Бир мечиттин жамааты имамы менен бир сөзгө келише албай жаткан болсо, биз дүйнөнү кантип бириктиребиз? Орто Азия, Кыргызстанды кантип бириктиребиз? Орто Азияны кантип бириктиребиз? Устаздардын бири-бири менен мамилеси жакшы. Эми баягы орунду жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт. Жашырыштын кереги жок. Кээ бир устаздар менен мамиле жакшы эместер дагы бар. Мисалы бизде 20 алым бар дейлик, мында күчтүү алым. 20 алым бири-бири менен дос боло турган болсо, ар бир алымдын аркасында 500 миңден 200 миңден ээрчигени биригет. Ассаламу алейкум. Саламатсыздар урматтуу биздин урматтуу катталуучулар жана көрүүчүлөр. Бүгүн бизде конокто элдин баары таанып, эл алдында жүргөн, исламга кызмат кылган алымыбыз Олжобай Алимбеков устаз. Ассаламу алейкум, кош келиңиз. Алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Аллахым разы болсун. Сизден да разы болсун. Анан биз көрүүчүлөргө мындай диний подкаст болгондон кийин бул тактыкты жакшы көрөт го. Ошон үчүн сиздин кыйын болсо дагы биз басып өткөн илим жолуңузду казып чыктык. Ошону элдерге дагы мындай угузуп койсок деп чечтим. Себеп дегенде бул баягы өзүм айткандай динди тактык жакшы. Сиз 2000 жылдан баштап ушул диний илим алып баштапсыз. 2004 жылы Сауд Арабиясында баарыбыз билгендей чубага окуп кеткен Умул Кура университетине кабыл болгонсуз. Ошондон бери көптөгөн жыл, 15 жыл дээрлик ошол университетте ар бир тармакты өзүнчө өздөштүрүпсүз. Андан кийин дагы илимиңиз токтобой 2018-жылдан баштап Иорданияда Амман шаарында уланткан экенсиз. 2018-2020 жылдары бүткүл дүйнөлүк ислам университетинин Ханафи фикх жана анын усулу факультетинин бакалаврын ийгиликтүү аяктагансыз. 2020 жылы Ханафи фикх жана анын усулу магистратурасына кирип, азыркы учурда илим алып, эмгегиңизди жазууда экенсиз. Же бүттүңүзбү? Азыр докторантурага келип, магистратураны бүткөнбүз. Мүмкүн сиздеги эски маалымат, эскирээк маалымат болушу. Бирок негизи эле маалымат табыш өтө кыйын болду сиз тууралуу. Эми бизде бүгүнкү темада сиз менен байланышканда 3 теманы талкууладык. Себептен ислам дини бул океан деп өзүңүз айттыңыз. Андан бир мындай элге пайдалуу болсун деп, биринчиси бул билим деп токтолдук. Ислам диний билим алыш үчүн бөлөк мамлекетке чыгуу зарылбы, же Кыргызстандын ичинде бүгүнкү күндө илим алыш мүмкүнбү? Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Аллах Таалам разы болсун сизден. Ошо бизди өзүңүздүн берекелүү кеңсеңизге чакырып мынтип дин маселеси боюнча баарлашайлы деп чакырып, Аллах разы болсун сизден. Суроого келе турган болсок, чындыгында азыркы мезгилде Кыргызстанда диний билим берүү мындай мурдагы эгемендүүлүк алган жылдарга караганда кыйла өсүп калды. Бирок ошол эле мезгилде баягы тыйындын экинчи тарабы дегендей, ошол 90 жылдардан кийин адамдар баягы эгемендүүлүктү алгандан кийин сырт жакка чыгып илим алып башташты. Себеби чындыгында бизде Союз мезгилинде диний илим берүү мындай алсыздап кеткен да, жок болгон эмес, бирок алсыздаган. Баягы мурдагы устаздарыбыз ошол ал мезгилде эркинчилик, элдин бардыгынан кайсыл мамлекеттерде ислам таалими кеңирээк үйрөтүлө турган болсо ошол жактарга чыгып кетти. Ошолордун биринчилерден болуп Абдышукур устаз, Чубак ажы ошол биринчилерден болуп чыгып кеткен 98, 99, 97-жылдары. Анан ошол жактан илим алып келишип, анан кийин илимин таркатты. Азыр бизде Кыргызстанда кайсыл бир аалымды, муну аалым десеңиз, ошонун 80% сырттан окуп келген. Анан эмне себептен Кыргызстанда ушундай илимди бербеш керек деп сөзсүз түрдө сыртка чыгыш керек деген маселе. Мен ушуну көп айтам да, биз өзүбүздө окуу жайларды
дүйнөлүк деңгээлдеги шарттар менен ошондой окуу жайларды ачпасак, бул адамдардын сыртка агылуусу токтобойт. Себеби Кыргызстандан андай илимди алганга мүмкүнчүлүк, андай устаздар да жок, окуу жайлар да жок. Эми азыркы мезгилде Кудайга шүгүр, мына Ислам академиясы ачылды, Токмокто президенттин жарлыгы менен. Анан бул жерде медреселер бар, жападан жалгыз Бишкек шаарында Ислам университети бар, медреселер, институттар бар. Бирок алар ушул мындай тайыз гана маалымат берилип атат да. Анан ошого адамдар сыртка чыкканга мажбур болуп атат. Демек, сыртка чыккандан кийин ушу баса белгилеп айтыш керек да, сыртка чыккандан кийин ким кайсыл жакка барса, ошол жактын кийими менен менталитетин кайра кошо көтөрүп келип атат. Мен ушуга аябай каршымын да. Сен кайсыл жакта окуба, кайсыл жактан билим алба. Кыргызстан Ханафи мазхаб, Матуриди акыйдасы. Болду, ошол каяка барсаң ошону оку дагы, тереңирээк изилдеп кел дагы. Калпагыңы кийип, ушул кыргыз эле кийимин кийип эле кыргыз жыттанган исламды элибизге тарката бериш керек. Анан Кыргызстанда кээде баягы келишпеген маселе болуп калды. Бул устаз мындай дейт, тиги устаз мындай дейт. Ортодо карапайым адамдар ойлонуп калат, кимди ээрчийбиз. Анан кимдин селлеси чоңураак болсо, анан Инстаграмда көбүрөөк подписчиги болсо, же мурда бир диний бир жерде иштеген болсо, анан адамдар ушул туурараак болсо керек деп ээрчийт да. Маселе туура экен деп ээрчибейт да. Сырткы көрүнүшкө, сүйлөгөн сөзгө, анан эмоциональный сүйлөгөн сөздөрдү адамдарга мына ушул туура айтса керек да. Мүмкүн туура башка жакта болушу мүмкүн. Мен айтайын деген маселе ушундай талаш тартыштардын проблемасы биз сырттан билим алып туруп, Кыргызстанга келгенде ошону Кыргызстандын аба ырайына карабастан сүйлөгөндүгүбүз үчүн да. Эми караңыз, ошол сырт жакка адамдар илимге барды, келди. Ошо Кыргызстанга карап туруп сүйлөсө, Ханафи мазхаб деген эреже. Эми Ханафи мазхаб десе адамдар туура эмес түшүнүп атат. Ханафи мазхаб деген исламды эрежеге салынган школа. Исламды эрежеге салып берсең, мындай болсоң даратың сынат, мындай болсоң соодаң болот, мындай болсоң соодаң бузулат, мындай болсоң сүткорлук болот деп эреже түзүп койгон эле. Ошол эреже менен кетсек, мисалы үчүн бардык илимде эле эреже бар да, медицина илиминде деле эреже бар, курулушта деле эреже бар. Аны сиз экөөбүз түзгөн эмеспиз. Аны ошол медицинага өмүрүн арнаган бирөө түзгөн. Анан ошону биз жашообузга колдонобуз дагы. Ошол эреже менен кетсек, операциябыз жакшы болот. Курулуш кылсак, курулушубуз бир баягы талапка ылайык болот. Мен илимде да ошондой да. Илимде дагы эрежесиз сүйлөсөң, өзүңдүн оюңду айтсаң исламдан, анда же бир адамды динден чыгарасың, же бир адамды бузасың. Эми ошол илим билим берүүнү Кыргызстанда өнүктүрүп, ошол жактан алып келген илимин, Ханафи мазхабтын эрежесине мына Кыргызстанда өзүбүз окуу жайларды ачышыбыз керек. Академияларды ачыш керек. Бир академия, бир университет менен Кыргызстандагы талапты жаба албайбыз. Сыртка кеткен окуучулардын агымы көбөйө берет. Анан биз деле баягыда теология дейбиз. Дин таануу боюнча теология деп туруп эле болду. Теология деген деле документи бар адам ошол жерге мугалим болот. Анан карасаң Турциядан окуп келген ошол жерге барат. Же болбосо өзүбүздөн чыккан барат. Анан кийин баягы илим алган, бирок диплом мындайраак аалымдар калып кетет. Мисалы үчүн Садуакас Дамла. Андай илимдүү адам мүмкүн азыр Кыргызстанда аз эле да. Бирок анын документи же башка нерсеси мүмкүн ошол жанагы академияда иштегенге ылайыктуу болбой калып, мүмкүн азыр дагы ошо алып жатканды билбейм, бирок чакырылбайт. Анан кийин ал жердеги студенттерге ошол жакшы илим берилбейт. Ошого эң биринчи орунда ошо Кыргызстандагы окуу жайларды жогорку деңгээлдеги мугалимдердин программасы менен сабак берилсе, биздин сыртка чыга турган агым токтойт. Өзүбүздү окуса, өзүбүздүн менталитетти көргөн, өзүбүздүн элди көргөн студент анан Кыргызстанга туура пикирди берет да, бирөөнүн куурчагы болбойт. Ошон үчүн биринчи очурутта, биринчи орунда ошол өзүбүздөгү билим деңгээлин жогорулатыш керек. Бар, бизде кадрлар бар, илимдүүлөр дагы бар. Ошону колдонуш керек. Жакшы программаны түзсө, бизде илим берүүнүн деңгээлин жогорулатыш болот да. Мен бул суроонун негизинде дагы эки суроо жатат. Биринчиси эми бунун чечими, мисалы үчүн сиз бир жагын айтып кеттиңиз, бирок мен баамда баягы өзөгүн жоготкон балдар өзөксүз болгон үчүн өзөгүн жоготуп коюп атат да. Анан баягы азыр Кудайга шүгүр мектеп
окуучуларына дагы адеп акылак сабагы кирди. Бирок ошо адеп акылактын предметти берген мугалимдер кандай болуп атат? Балким ошол жагына басым жасасак кандай болот сиздин оюңуз кандай? Себеби бизде ошол азыр 11-класска чейин болуп атат. Мүмкүн кийин өзгөрүшү мүмкүн. 12 деп азыр эми жаңы чечим кабыл алалы окшойт. Мен эгер адашпасам. Дин таануу деп кирди. Дин таануу деп келди. Бул негизи кайсы жакта жатат? Президентибиздин шайлоо алдындагы элге берген убадасын. Аллахым ыраазы болсун. Ошо мен ыйман сабагын киргизем деп элге убада берген. Кийин анан элге билим берүүгө келсе, биз светский мамлекет экенбиз. Светский мамлекетке исламдын сабактарын берүү туура эмес экен. Анан карап ойлонуп туруп эмне кылды? Анан кийин дин таануу сабагы деп киргизилди. Эми дин таануу сабагы, диндер тарыхы дегенден кийин кадр маселесине келгенде биздин мусулман динди түшүнгөндөр аз экен. Анан кийин баягы бизде мектептер көп да. Мектептерге ошол дин таануу сабагын же болбосо диндер тарыхын сабак бере турган кадрлар жок болгондон кийин тарых мугалимдери анан кийин ошол жерге мугалим болуп кирип атат. Алар динден маалыматы жок. Алар каяктан алат? Сабак бериш үчүн интернетке кирет. Же болбосо дагы бир Союз мезгилинде, СССР мезгилинде дин боюнча жазылган жанагы мусташрихтер деп коебуз, өзүлөрү капырлар дин боюнча изилденгендердин кортундуларын окуйт дагы. Демек СССР мезгилинде жазылган, ошол маалымат берет. Ал туура эмес маалымат берилет. Анда демек баягы президентибиздин ыйман сабагы берилет, ыйман сабагы болот деген өзүнүн талабын аткарбай атат. Ал жерге чындап дин мусулмандар сабак берилиши керек да. Динди, ислам дин биздин 92% биздин Кыргызстан мусулмандар, демек ошондой сабак бериш керек. Анан башка адамдар чыгышы мүмкүн да, анда башка дин улуттарындагы анда диндери христианство кирет. Бул христианство бизде канча пайыз? 1%га жетеби? 1%га да жетпейт. Жетпейби? 1%га жетпесе, 1% үчүн биз мектепке алардын программасын киргизбейбиз. Биз көпчүлүккө карайбыз да. Демократия десең. Анан кийин ошол жерде биз өзүбүздөн чыккан Исламский университеттен бизде көптөгөн кадрлар чыгып атат. Бирок ошолор жумушка алынган жок. Эмнеге? Десе биздин Исламский университетте 3 багатта факультет бар. Теология факультети бар, бул мамлекет тааныйт. Экинчиси филология факультети бар, мамлекет тааныган үлгүдөгү диплом берилет. Анан шарият деген факультет бар. Бул шарият деген факультет мамлекет тааныбайт. Аны муфтият гана тааныйт. Имам болгонго, башка болгонго ошол жогорку билим болот, ошо менен кетет. Мектепке келгенде ошо шариаттын окуган балдар кирелик десек, диплом жарабайт. Анан теологдор бизде эми башталып атат. Исламский университетте теология факультетинен чыккандар эми башталып атат. Демек келечекте мүмкүн ошону тарыхчылардын ордуна эмес, ошо адистер өзлөрү берсе, баягы жаш балдарга диний тарбия берилсе, жанагы окшогон кыздарды зордуктаган, адамдарды өлтүргөн, урлук кылган муун чыкпайт. Дин тарбия берилген жерде урлук кылба, бирөөгө жаман сүйлөбө, атаңы урмат кыл, энени урмат кыл, мамлекетти жакшы көр деген тарбия берилет да. Балдарга жаш мезгилден ошол тарбия бериле берсе, анан коомчулукта жанагындай үрөк учурган нерселер чыкпайт. Коркпош керек. Динден коркпош керек. Диний маалымат менен балдарды тарбиялагандан коркпош керек. Кайсы бир оор маселелер келгенде дин аалымдарынын мындай күчү бааланды. Мисалы үчүн 2010-жылда согушту токтотууга диний аалымдардын мындай салымы сонун болду. Барып, биз мусулманбыз. Сен өзбек дагы, сен да мусулмансың, кыргыз сен да мусулман. Шуну токтотойлу. Ушундай оор жерге, автомат менен өлтүрүп аткан жерге чапаны менен, селеси менен молдолор, аалымдар, устаздар кирди го. Кетти. Ошол мезгилде ошону токтогонго 90% ошолордун салымы. Же коронавируста деле. Коронавируста деле карасаң ошо диндарлар барып бир нерсени таркаткан, баардыгы ошолор болду го. Демек динден же болбосо мусулмандардан, анан динди жакшы түшүнгөн адамдардан коркпош керек. Демек алардан пайдаланыш керек, аларды мамлекеттин өнүгүүсүнө, жаштарды тарбиялоого алар колдонуш керек. Анан качан гана жанагындай кызыл жанып калганда келе молдолор, силер кирбесеңер болбой калды дебестен, мектептен баштап тарбияланып баштаса, адамдар таза коом чыгат.
Анан ал мындай диндар кылып үйүп эмес, болгону маалымат берүү. Дин деген мындай да. Анан 11-классты бүткөндөн кийин ал бала өзү тандайт. Кааласа юрист болот, кааласа медик болот, кааласа куруучу болот, кааласа айтишник болот. Бирок анын жүрөгүндө, анын мээсинде баягы дин деген нерсе болот да. Юрист болсо дагы уурдабаган юрист болот. Медик болсо дагы бирөөдөн пара албаган медик болот. Себеби аны жашынан бери уккан. Жашынан бери угуп келген. Демек, адамдарга ошол маалыматты берсек, оңолу жакшы болот. Ошол мектептен башталынса, андан кийин диний маалымат алам дегени магистратура, докторантура болуп, илимий жак менен кетет, калган бияк менен кетет. Четке чыкса дагы бир өзүнүн мындай түшүнүгү бар болот. Вот мен ушул нерсеге дагы бир нерсени токтолоюн да. Бизде азыр 11-классты бүтүп туруп четке чыгып кеткендер бар. Диний маалымат алган эмес. Болгону минтип укту, паланча деген алым ошол сыртта окуптур, жашоосу жакшы, мынтип караса жакшы жүрөт. Демек, диний билим алыш керек экен, жоксо бирөө айтып туруп, кет сыртка кет, эч нерсе окубастан. Кеткенден кийин ал жактан ошолордун айткан маалыматын угуп келип туруп, бизге кадимгидей таң калып атат. Эмнеге силер мындай айтып атасыңар? Мындай эмес го депчи. Себеби Кыргызстандагы менталитетти билбейт, ханафи мазхабы жакшы түшүнбөйт. Анан биздин коомубузга жанагындай экстремисттик, террористтик, бузуку жамаат же бузуку адамдын чыгуусу мектептен тарбия берилбегендиктен. Мен ушул суроонун экинчиси бар. Мисалы үчүн ошол четке чыгып кетти дейли. Четке чыгып кетип келип, анан бул жерде дагы эч кимге жашыруун эмес, өзүңүз айткандай эле, ар ким өзүнүн ошол жакта сиңирип келген менталитети менен бул жакта могу устаздын шакирттери болуп, мындай кадимкидей жамаат болуп бөлүнүп бараткандай сезилет магачы. Сезилбей эле ошондой эле. Ошондой болуп баратат. Мен негизги суроом дагы ошого келип жатты. Эми Кыргызстанда алып эле баарыбыз эле биримдикте жашасак болбойбу деп. Бир эле дин менен да. Эми мындай да. Сыртка бизде демократия деп эркиндик болгондон кийин, демек сыртка бирөө Америкага кетет, бирөө Европага кетет окууга, бирөө ошондой эле араб өлкөлөрүнө кетет, же Пакистанга кетет, же Туркияга кетет. Бул токтотулуу мүмкүн эмес эгер биз демократиялык мамлекетте жашап атсак. Эми ошол диний илим алып жүргөн жактарды карайлык. Азыр Кыргызстанда өзүнүн таасирин берип, илими менен элге кызмат кылып аткан 2-3 гана мамлекеттен илим алып келгендер бар. Бул Иордания. Ал жактан таза ханафи фикты үйрөнүп келип атышат. Эми ал бир 2-3 эле адам келди азыр мезгилде. Бирок азыр 200-300гө жакын студент окуп атат. Иорданияда бир дагы туура эмес пикирдеги бала жок. Же туура эмес агымга кирген бала жок. Ошодо 300гө жакын бала бар болсо, бирөө жок. Мен сага кепилдик менен айта алам. Бирөө жок. Бардыгы биздин менталитет менен Матурида, анан ханафи фикти окуп аткан. Яны Египетте окуп атышат. Египетте да ошондой ханафи, ушу бизге келген устаздар баардыгы ханафи мазхаб. Турциядан окуп келип атышат. Жакшы. Саудиядан окуп келет. Бул жакта дагы жакшы окуп келип, элге кызмат кылып аткандар. Бирөөсү чогуу ажы. Экинчиси мен келдим. Дагы балдар бар. Демек, кайсыл жака окууга барса, ошол жактагы туура эмес деп да айтпайын да, ошол жактын өзүнүн жерине жарашылган исламды Кыргызстанга алып келбеш үчүн биринчи очередте эмне кылыш керек? Биринчи орунда дейин, биздин муфтият азыр ошол ишти алып барыш керек. Кандай кылыш керек? 3-4 эле мамлекет тыгыз барып туруш керек. Муфтияттын же болбосо муфтийдин негизги жумушу ар 4 айда барып балдар менен жолугуштуруш керек. Барып насаатын айтып, пикирин айтып, оң жакшы жүргүлө, Кыргызстанга барсаң андай болосуң, ханафи эмнени окуп атасың, кайсы факультетте окуп атасың, алып келгилечи так, эмнени окудуң, сен эмнени окудуң деп эртең Иорданияга, бүрсү күнү Турцияга, андан кийин Пакистанга кайра келип, ошентип турса, муфтий келгече эскерип кетпеди беле деп адамдар бир баягы өзүндөгү кээ бир студенттер деле бар да, аякка барып туруп, эмнеге келгенин унутуп калгандар деле бар да. Ошолорго ойготуу болот. Анан эртең келгенде дагы, биз силерге айтпадык беле? Эмне пикирди көтөрүп келдиң дегенге да жакшы болот да. Эмне себептен бул жака келгенден кийин паланча устаздын, тигинче устаздын, эми бизде азыр мындай бөлүнүп калышты да. Бул устаздын шакирттери, бул устаздын шакирттери, муну менен бунун мамилеси жок. Проблемалар бул мындай инсаний эле фактор да. Диний эмес. Устаздардын бири-бири менен мамилеси жакшы. Жакшы дегенде дагы эми баягы ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт. Жашырыштын кереги жок. Кээ бир устаздар менен мамиле жакшы эместер дагы бар.
Сыртынан ассаламу алейкум, машалла, кандайсыз, жакшысызбы? Ичинен жакшымы, жаманбы? Ошондой абалдар бар да. Ошону жана мусулмандын чыныгы эрежесине салып эле сыртың менен ичиң бирдей болсун. Устаздар, аалымдар, эгерде биз айткандай эркекче бири-бири менен махабатта, бири-бири менен ынтымакта болсо, аркасынан ээрчигендер биригет. Демек, сыртынан ассаламу алейкум, сонун болот. Демек, бул жакта проблема сөгүшүү болуп атса, демек, бул жакта сөз башкача, студенттерге берилген тарбия башкача да. Мисалы, бизде бир 20 аалым бар дейлик, мында күчтүү аалым. 20 аалым бири-бири менен дос боло турган болсо, ар бир аалымдын аркасында 500 миңден 200 миңден ээрчигени биригет. Анан сиз башында айттыңыз да, бир эле ислам го. Эмнеге талашып тартышып атасың десе, мен көйгөйлүү маселе, бирөө туура эмес маселе айтып алат, ушул мен туура эмес айтып алыптырмын деп айтыш өлүм да. Биздин ортобуздагы эгер аалымдардын, устаздардын ортосунда келишпечилик болсо, ушул маселе менен. Тиги маселени айткан, аны оңдоп койсо оңдобойт, анан кийинки чыгат дагы, андай маселе андай эмес, мына китепте мындай турат. Туурасы мындай десең эле душмансың да, болду. Анан бизде душмандык ошо, анан астына шакирттер менен душман болот. Анан ошо менен эле элдер 2 жаат, 3 жаат, жамаат болгон себеби ушул. Андай окуя сизде деле болгон. Эми баарыбыз эле билебиз, аны Имам Магди тууралуу болгон, бирок сиз андан чыгып, өзүңүздүн сөзүңүздү аркага алган учуруңуз болгон. Проблема эмес да. Ошол нерсе кандай болду эле? Сизге алымдар чалышканбы же кандай болгон? Эми биз Махдинин эшигин жапканбыз. Мен ошондо чыккам дагы, айттым, эми ушундай боло турган болсо, мен көрбөгөн кээ бир китептер бар экен, ошол китептерде бар экен. Бирок ал деген нерсе ошол элдин ынтымагы үчүн кээ бирки маселеден бир кадам алдыга таштасаң, 2 кадам аркага таштай тургандар бар. Аны менен мен кадырым түшкөн жок. Ал проблема эмес, бирок адамдар ошону таң калдым да, ошону кээ бирки адамдар болду. Сен тигинде Махдиди айтып туруп кайтпадың беле? Сен дагы кайтасың да. Кээ бир нерседе чындап туура эмес маселени айтсаң, аны чыгып айтып койсоң, адамдарда түшүнүк бар да. Кандай түшүнүк? Ал түшүнүк адамдар ката кетпеш керек деген. Мен Кудаймынбы? Же пайгамбармынбы? Же сен ошондойсуңбу? Мага пикир айтып, мага сын айтып аткандар, сен Махдиди айткансың да, кайра кайткансың. Сен кайтпайсыңбы? Анан айтыла турган сөз көп Махди боюнча. Бирок мүмкүн убактысы келет. Мен ошо айткан сөзүмдү ката кеттим, мойнума алдым. Бирок бул деген нерсе, анда сен бир нерсени ойлонбой туруп эле айтып алган экенсиң деген нерсе болбош керек. Эми нерсени окуган. Мүмкүн ошол мен окуган нерсе адамдардын түшүнүгүнө туура келбеди. Мен өзүм туура көрсөм дагычы. Анан ким итип карадым, элдин ынтымагы башка нерсе үчүн. Келеби экен Махди, келдим, бисмилла. Келсе мага да айтып кол, мен да барам дедим. Болду, маселе бүттү. Бирок илимий маселеде, Махди маселеси боюнча мага ошол сын айткандар көп да. Эми азыр эскирип калды, 2023-жылы. Мен сабагымда канча жолу айттым. Ооба, мен кайттым. Ката кеткен жерим бар. Бирок Махди боюнча бирөө сүйлөшөм десе келсин. Да сүйлөшөлү, мен да кээ бир акыйкатым бар да. Илимий, кел сүйлөшөлүчү, кел. Кел сүйлөшөлү. Каалаган китебиңди алып кел. Ошол сүйлөшөлүчү. Канчалык деңгээлде менин да бир пикирим туура болсо керек. Мүмкүн 80% ката кетсем, 20%-ында бир нерсем болсо керек. Бул нерсе шияларда эң кеңири таркалган. Ал ошол шиялар ошентип күтүп атат, Махди келет, ал 12-чи имамыбыз. Ал келсе жер бетине шиялыкты таркатат деп алар күтүп атат. Мен ушул нерседен адамдар туура эмес пикирге кетпесин. Биз имам келет дейлик. Имам хадистерде имам деп турат. Эми өзүм чындыгымды айттым, адамдарга туура эмес көрдү. Кээ бирки устаздар менен чогулуш болду. Алымдар кеңешинде эмес, башка болду. Ушул нерсеңиз кайтып кое бериңиз деди. Себеби элдин тынчтыгы керек деди. Муну жерде сиз ката кеттиңиз деди. Болуптур дедим, болуптур. Ката кайра кечирим сурап коюш керек болду. Кечирим сурап койдум, болду. Бизде ошол биримдик жана мындай ача пикирлик тууралуу дагы менде бир окуя болгон, ошондон келип чыгып атат суроолордун баарычы. Мисалы үчүн биз куптан намазы болуп калды, шаардын бир мечиттерине кирип калдык. Ал жерде өзөктү түзгөн жамаат бар экен, ошол жерде дайыма келип жүргөн жамаат. Алар менен имамдын ортосунда бир маселе бар экен.
Биз Кур'анды окуп бүткөндөн кийин имам кайрылуу жасайын деп жамаатка кайрылуу жасап атат. Эми биз жамаат менен кошо угуп койдук маселени. Анан ал жерде кичине аркы берки сөздөр болду, уруш талаш болуп кетти кичинечи. Анан эми биз деле эми мусулманбыз да. Баарыбыз бир кыбланы карап окудук деген түшүнүк келди дагы. Анан чогуу отургандардан сүйлөп калышты. Сүйлөп калды эле, силер чыгып кеткиле, силер жамаат эмессиңер. Бул жер жамаат маселеси деген дагы пикирлер болду. Имамга каршылаштыр. Анан ошол жерде менде суроо жаралды. Эми баарыбыз Мухаммеддин Үмөтүбүз го. үмөтүбүз, баарыбыздын жамаатыбыз бир. Мухаммеддин жамаатыбыз. Эмне мындай бөлүнүү жарылуу, эмне ошо мечиттин ичинде ошондой маселелер талкуу болушу канчалык туура? Эми ал жерге сиздер барып намаз окуп эле калдыңар да. Мүмкүн алардын өзлөрүнүн ичинде бир саясаты бар. Мүмкүн ошол жерде чечилип аткан бир маселе бар, аны билбешиңер мүмкүн. Ошого биздин өзүбүз жамааттын маселесин өзүбүз чечип алайлы деген сөз кандайдыр бир деңгээлде туура эле. Мисалы үчүн сиз ал жерде абалды билбейсиз. Ал жерде бир жамаат барда дайым фитне кылып аткан. Ошону чечейли десе керек. Кээ биркилер бар да, имам муфтият тарабынан имам бекитилсе, анан ошол жерде бир жамаат бар, ал жамааттын бир адамды коебуз деген ниети бар. Анан жамаат имамга каршы чыга берет. Анан кийин жумага сүйлөп атса деле адамдар чыгыппайт, кирбейт, отурбайт, же болбосо башка ишти кылып атат. Анан имам имам мечиттин идарасын караш керек да, мындай кылыш керек десе адамдар укпайт. Анан ошол маселелерди келе чечип алайлы. Мен расмий имаммын. Силер мага баш ийишиңер керек. Намаздар мындай кылып алайлы деген маселе болушу мүмкүн. Анан ошого сиздер түшүнбөй калып, анан ошондой капачылык болуп атышы мүмкүн. Бирок негизинен биз мусулмандар бөлүнүп жарылбашыбыз керек. Эгерде бир мечиттин жамааты имамы менен бир сөзгө келише албай жаткан болсо, биз дүйнөнү кантип бириктиребиз? Орто Азия, Кыргызстанды кантип бириктиребиз? Орто Азияны кантип бириктиребиз? Биздин диний талаштар болгону бир жанагы чокойдун жогору көтөрүлбөй атат да. Чокойдун деңгээлинен көтөрүлбөй атат. Биз Кыргызстан деген мамлекетте жашап атабыз. Биз биримдик болушубуз керек. Мусулмандар мындай маселени чечиши керек эмес. Сенин маселең мындай, анан менин сакалым узун, сенин сакалың кыска менен талашып жүрүшөт да дагы делечи. Анан кийин элдин арасындагы талаш ошо майда нерседе. Себеби эмнеде? Себеби карапайым адам, намаз окуган адамдар, карапайым адамдар. Алар бир нерсени, ошону дин, негизги нерсе деп билет. Бирок динде ал мүмкүн 90-орындагы маселе болушу мүмкүн. Бирок ал ошону динди түшүнгөн нерсесин амал кылганга аракет кылат да. Демек ошону бекем кармайт да. Анан ошону имамдын иши. Бул маселе 90-орунда турган маселе. Андан чоңураак маселелер бар. Биз намазыбызды оңдойлу, капырлыктан кайталы, бидаттан кайталы, ынтымакка келели деген негизги маселелерди имамдын иши да. Бизде сен баш кийими жок окуп калсаң деле ошон үчүн жаңжал болуп атат мечиттерде. Бир эки аксакал бар, же бирөө бар. Ал бир жерден угуп калган, баш кийим менен окуган болбойт деп. Шариатта баш кийимсиз намаз окуунун өкүмү эмесе макрух. Макрух танзихи, жеңил макрух. Демек аны парыздын деңгээлине көтөрүп алганда, уруш, жаңжал, ынтымак болуу, биримдиктүү болуу бул парыз. Ал кимдин иши? Ал имамдын иши. Карапайым адамдар ал түшүнбөйт, алар жөнөкөй намаз. Демек имамдар ошол ар бир мечитте имамдар ынтымакты кылса, бир мечит ынтымак болсо жамааты менен, экинчи мечит жамааты менен ынтымак болсо, бүтүн мечиттер ынтымак болсо, Кыргызстан ынтымак болот деген сөз да. Демек бул имамдардын иши. Илим жаатында бир суроом бар. Биз көбүнчө дин жаатында жүргөн кишилер мындай светтик илимге каршы келебиз. Айрыкча кыздарыбызды окуткубуз келбейт. Бирок мен Москвадан келип бир өкүнүчтүү нерсе менен кезиктим. Мен келинчегим тиши ооруп калды. Бирок аял стоматолог жок. Мындай кадыреселүү, мындай дастурсам. Биз бүгүн кыздарыбызды окутушубуз керекпи дүйнөлүк илимдерге, же ушул медреселерге эле берип коюшубуз керекпи деген суроо. Мына ушул түшүнүк дагы сырттан окуп келип бир жерде окуган, ал жердин менталитети ошондой, ошону Кыргызстанга алып келип атат. Биз андай эмес, исламдын өзүнө карайлы да. Исламда аялдардын орду кандай диний маселеде. Илгери биздин тарыхты карасаңыз, бардык илимдер светский, анан кийин диний болуп бөлүнгөн эмес го. Ошол физика, химия деле мечитте окулган го.
Астрономия деле, медицина деле ошо мусулмандардан чыккан го. Баягы ошол кадимкидей эле илим болгон го. Тиги самолетту биринчи ойлоп тапкан деле ошо мусулмандар чыгып атпайбы? Качан бизге бөлүнүп башталды? Ким бөлүп баштады? Эмне себептен бөлүп баштады? Геосаясий маселеге чыкпайлы, бизди бирөөлөр бөлдү. Диндүү, анан динсиз деген. Светский, диний деген. Бир мамлекеттин светтик дегени аны адамдар туура эмес түшүндү. Ал деген нерсе диний адамдар мамлекеттин башкаруусуна аралашпайт эле деген нерсе. А бизде светтик деген нерсени капырлар, анан мусулмандар болуп калды. Светтиктерди бул диндин душмандары, светтик адамдар дин бул экстремисттик деген түшүнүккө келди. Аны бөлүп алдык, өзүбүз бөлүп алдык. Туура эмес түшүнүктөн. Андай бөлүнбөш керек болчу. Мамлекет тарабынан ошол дин менен мамлекет бир элебиз. Светский мектептерде деле дин окулуш керек. Диний мектептерде дагы светский илимдер окулуш керек. Эгерде биз ушул жол менен кете берсек, кыргыз элинин ичиндеги элдерди эки бөлүккө бөлүп алып тарбиялап атабыз. Бир бөлүк светтик жакты тандап туруп, ошол илимди алып атат, алар чоңоюп атат. Алар ошол түшүнүк менен чоңоюп атат. Бир бөлүк болуп атат, Кыргызстандын ичинде эле. Алар жалаң диний маалыматты алып, ошо менен болот. Эки жактан тип коом өсүп келатат. Бул муну жактырбайт, бул муну жактырбайт. Өсүп атат. Эртең чоң бир жарылууга алып келет. Эмне болот? Жанагы кээ бир мамлекеттерде бири-бири менен эки бурушуп кетип ошондой болот. Сен капырсың деп бул жак чыгышы мүмкүн, сен артта калгансың деп бул жак чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн экөөнү бириктириш керек. Светтик окуу жайларда диний маалыматтар берилиш керек. Диний окуу жайларда светтик маалымат бериш керек. Азыр болуп атат ошо, жакшы. Анан эми келдик. Аялдар окубаса, алар таалим тарбия албаса, университеттерди бүтпөсө, ал аял кандай эне болот деген суроо. Мен бир адамды уктум да, азырга чейин ушуну кайталайм. Ошол нерсе менин жүрөгүм ушу баягы бир канжардай эле сайылып калган да. Чыкпайт ушул түшүнүк, ушул ой чыкпайт менден. Кандай? Алхамдулилла. Аллахка чексиз мактоо болсун, мен кызымды 3-класстан чыгарып алдым мектептен. Сыймыктануу менен айтып атат. Аллахка мактоо менен айтып атат. Мен кызымды мектептен чыгарып алдым. Неге? Астагфирулла, аралашып окубайт. 3-класстын билими менен чоңойду ал кыз. Куран жаттады, хадис жаттады, чоңойду. Биз андай коомдо жашап аткан жокпуз, жалаң диний маселеме. Ал эне, кыз эртең эне болот да. Эне болду. Ал баласына кантип тарбия берет? 3-класстык билим менен кантип тарбия берет? Каяктан биздин үйдөн президент чыгат? Каяктан биздин үйдөн математик чыгат? Каяктан биздин үйдөн астроном чыгат? Космонавт чыгат? Кантип чыгат? 3-класстын билими менен тарбия берип аткан эненин колунан. Себеби мектепте светтикте эртең 5-класстагы бала математикасын апа могул жерде мен түшүнөм. Эркек сыртта болот да. Туурабы? Сиз деле мен деле сыртта жүрөбүз. Балдарыбыздын мектеп маселесин, тарбиясын аялдар да. Эртең 5-класстагы бала келип, апа мына математикадан мен чыгара албай атам деп көргөзсө, 3-классты бүткөн эне ошол маселесин чечип береби? Чечип бере албайт да. Демек, эне илимдүү болбосо, ал балага таасирин тийгизет. Ал бала мектебинде нормально окубайт. Себеби бизде азыр илими мектептерде система дагы да өзгөрүлөк да, үйгө тапшырма берет. Ал уже эски калды ужечи. Андай болбош керек уже. Үйгө тапшырма берип, ал каяктан чыгарат ал? Мектепте мугалимдердин көзөмөлүндө тапшырмаларды аткарган, эми кээ бир мектептер болуп атат. Тапшырмасын аткарып келсин. Үйдө эс алсын балачы. Үйгө тапшырма бербейт да. Мен мектепти бүткөнүмө канча жыл болду? 96. Мен ал канча чыгарып берем аны? 3-класстагы мектепти бүткөн канча чыгарып берет? Анан ошондой болгондон кийин ал коомдон илимсиз жанагындай коом чыгып атат. Демек, энелердин илимдүү болуусу бул талаптын азыр мыйзам ченемдүү көрүнүш да. Анан карап туруңуз. Анан ошол адамдар
Эртең аялы төрөйүн дегенде мага аялы врач керек дейт. Мен дейт эркекке төрөттүрбөйм дейт. Стоматологко барганда аял стоматолог дейт. Гинекологко барганда аял дейт. Сен кызыңа бербесең, бул кызын бербесе медициналык окуганга, тиги 3-чү класстан чыгарса, бул 5-чү класстан чыгарса каяктан? Ал деген нерсе менин кызым окубай эле койсун, башкалар окуй берсин. Анан кийин диндар стоматолог издеп атышат. Динди билген акушерди издеп атат. Сен окутпасаң, мен окутпасам каяктан чыгат ал? Демек, эне аял билимдүү болушу шарт. Биздин динибизде Айша энебиз пайгамбарыбыздын аялы. Бүтүндөй сахабалар тарбиялаган. Бүтүндөй сахабалар тарбиялаган адамдар келип, парданын аркасынан маселе сураган. Энебиз ушул маселе кандай болот? Пайгамбарыбыздан эмне деген? Мындай болот. Даратым бузулуп калды, аял чечип берген. Мен да азыр бир китепти алайын деп атам. Себеби менин үйүмдө болсун деп атам ошол. 100 томго жакын. 100 томго жакын, аз том эсиме чыгып атат. Бир мүмкүнчүлүк болуп, мага бир тыйын келип калса, мен аламан. Жалаң алым аялдардын өмүр баяндары. Ислам тарыхында хадис риваят кылган. 100 том. 100 том. 100 том дебем, 100 томго жакын, мүмкүн 80-70-тир. Хадис риваят кылган аялдар. Фик менен алектенген. Койчу диндеги алымдар. Демек, алардын түшүнүгү башка, биздин түшүнүгүбүз башка. Муну биздин Орто Азиядан Имам Касани деген чоң алым өткөн. Ислам Ханафи мазхабында Ал-Бадаи'у ас-Санаи' деген бир китеп бар. Бул мындай Ханафи мазхабында жана көзүбүзгө сүртүп окуй турган китеп. Ошонун күйөөсү, ошону жазган адам Ал-Имам Касани. Аялы Фатима. Анын кайнатасы Имам Самарканди. Самаркандидин астында Имам Касани илим алып жүрүп, жанагы шакиртине өзүнүн кызын берген. Кызы дагы алым. Фатва чыкса, атасы кол койгон, күйөөсү кол койгон, анан Фатима кол койгон фатвага. Тең укуктуулук деп мындан айтса болот. Биздин Ханафи мазхабында аялдар казы болгонго да урушат деген маселе бар. Казы болгонго чейин урушат. Анан бир окуя бар, Имам Касани атасына, кайнатасына сабакка кетип атса, бир себеп болгонбу, аял айтканда, бүгүн барбай эле кой. Кайнатам сабагына, сенин атаң сабагына. Бүгүн мына маселеси, ошо мен айтып берем сага. Күйөөсүнө таалим бере турган даражада алым болгон. Эмнеге азыркы мезгилде аялдар ошондой болбошу керек? Эми бул жерде дагы кээбикилер өзүнүн аялын мактап атат деген маселе болбосун. Баягы суроо келгенде айтайын. Мен келинчегим ошо Дуатсат Хутурда окуган биринчи. Ал жак эң күчтүү медресе деп эсептелинет. Шафи мазхабы болсо дагы Исламский университетте окуган, андан Куйский университетте окуган. Анан менен кошуп Умул-Курога барган. Умул-Куродогу аялдардан эң жакшы бүткөн, кызыл менен бүткөн шарият факультетин. Ал ошо Чоба кажы бүткөн факультет. Магистратурага кирди. Умул-Курода магистратура аял. Анан бир себептер болуп калды, биз Иорданияга кетип калдык, таштап. Келип ошонусун Иорданиядан бүтүрүп, Иорданияга бакалавр бүтүрдү, 2 магистр бүтүрдү, окуду, элге азыр өзүнүн сабагын, таалимин берип атат. Ханафи мазхаб боюнча, акыйда боюнча Кыргызстандын деңгээлинде бардык маселелерге жооп бере турган аял. Ушундай аялдан бизде 50 аял болсочу. Эмне себептен азыр аялдар келип маселени, айыз маселесин бизден сурап атат. Айыз маселеси эми мындай бир уяттуу нерсе да, уяттуу деле эмес. Просто адамдар мына жооп бергенден тартынган, жана суроодон да тартына турган нерсе. Пардан алып кое турган маселе да эми. Ошону аялдар чечиш керек. Баланы тарбиялоосун мен айтпашым керек, аялдар айтыш керек. Үйдүн тазалыгы, күйөөгө урмат кылууну мен эмес, аялдар айтыш керек. Күйөөңө мындай урмат кыл, күйөөңө мындай тарбия кыл, күйөөң келгенде мындай кийин, күйөөң келгенде чачыңды мындай жаса деп аял айтыш керек. Мен айтсам, аялдар, силер күйөөңөр келгенде мындай кийингиле, мындай болгула деп мен айткандан көрө, аялдардын айтканы жакшы. Эгер Кыргызстанда ушундай диний адам аялдардан 50 адам болсо, эркектердин иши жеңилдешет, аялдардын маселеси чечет. Демек, азыркы заманда аялдардын билимдүү болуусу талап. Анчын окутуш керек. Окутуш керек.
Сиз өзүңүздүн соц баракчаңызда дагы мен башынан баштап көрүп чыктым. Соц баракчаңызды 2019-жылы баштапсыз. Жөн эле роликтерди киргизчү экенсиз. Кийин уже мындай бара-бара өзүңүз чыгып, өзүңүздүн нарезкаларыңызды кете баштаптыр. Кайсыл учурда сиз сездиңиз? Соц тармактары аркылуу илимди таркатса болот? Жакшы суроо экен, Чубак ажы, Аллахым өзүнүн меримине алсын, ал экөөбүз чогуу окуган инсанбыз. Мен Меккеге барганда бир кыргыз экен. Өзбек балдарыбыз бар. Ханафи мазхабта сонун жигиттер бар. Кыргыздардан Чубак ажы бар болчу. Экинчи кыргыз болуп мен бардым. Чубак ажыдан кийин. Чубак ажыдан кийин. Чубак ажы көзүдүк. Анан Абдубали деген досубуз барды. Азыр Меккеде докторантурада окуп атат. Аллахым өмүрүнө береке берсин. Ал келсе да Кыргызстанды өзгөртө турган даражада илим алып атат. Үчөөбүз. Эми ага чейин да Чубак ажы ошентип чогуу жүрдүк, 5 жылдай, 6 жылдай чогуу жүрдүк. Анан бүтүп Кыргызстанга келди. Келгенден кийин Чубак ажы ушул нерселер менен дават кылып баштады. Ошондо эле билгенбиз. Даватты ушул жол менен кылсак бизге элге өзүбүздүн сөзүбүздү, өзүбүздүн маселебизди жеткизе алат экенбиз деген. Кантип жеткизебиз аны? Ал айдагы бир айылдагы карапайым бир үй бүлөгө дагы Чубак ажынын үнү жетти да. Өзү Бишкекте туруп. Мүмкүн Зардалыга, Зардалга да азыр жол түшүп атат. Президентибиздин айтканы боюнча Зардалыга эшек ат менен барылган. Ошол жерге интернет барды, Чубак ажы ошол жерде сүйлөп берди да. Мүмкүн Зардалыга Чубак ажы барбаса деле керек, бара албайт деле болчу. Демек, динди соцсерт аркылуу жеткизүү бул өтө жакшы болсун. Ушул жерде да бир кыстырма кылып кетейин, анан кийин сөзүбүздү кайра улантабыз. Бир жигит менен неме болуп, мына даватта азыр эшик тыкылдатууну тосуп салышы жакшы болбоду. Эми макул, саясат ошондой болду. Эми да андан да улантып кетиш керек. Болду ушинтип деп ыйлап отуруп калыш керек. Жанагы атасы бир кызды алып бербей койсо, балдар ыйлап отуруп калгандай болуп. Болду. Ошондой болду. Эми башкачараак услуп менен динди тарката беребиз. Бул ушу динди таркатуунун бир эле жолу ушул эмес. Ошол бала мени мындай өтө орой мамиле кылды да. Мына силер деди. Ушул нерсени кылдыңар деди. Мүмкүн сен кылган жоксуң. Ошентип элдин астына чыгып, сабактарда ушул жол туура эмес деп айткан жоксуң сен дейт. Сен кыямат ушул жол менен жооп бересиң дейт. Айттым, мен бул динди таркатуунун бир услубу, эшикти такылдатып баруу. Жакшы услуп. Ошол менен адамдарга дин жетти, жакшы болду. Эми мамлекет тарабынан ушул коопсуздук үчүн буну токтотту. Демек башка ишибиз керек. Эми башка услуп коет. Исламды таркатуу ушул услуп менен токтоп калбайт. Дедим да кайттым. Сен гашка чыктың? Сен чыктым дедим. Канча үйдү такылдаттың? Бир жумада 20 үйдү такылдаттым. 20 үйдөн сага канча адам жооп берди? Эми 15 16 жооп берди. Кээбиклердин үйүндө эркек жок экен, аялдар бар экен, биз аялдарга неме кылбайбыз. Сен бир жумада 20 үйдү такылдатпсың. 20 үйдөн 18 адамга диннин ла иляха илlalloh Мухаммад расулуллахын жеткизипсиң. Шамга чакырдың да, канча адам келди? Сен келди, алхамдулилlah. 18 үй бүлөдөн 15 үй бүлө келди, сен келди. Сен бир жумада 15 адамга, 20 адамга сөзүңдү жеткизипсиң. Аллах сени ыраазы болсун. Бирок Абдышүкүр Дамланын бир видеосун 1 миллион көрүп атпайбы? Бир жумада, 2 жумада. Сен эркектерге гана барып туруп, эшик тыкылаттың, эркек жок болсо кеттиң. Абдышүкүр Дамланын сөзү ар бир аялдын телефонунда чыгып атпайбы? Ага махрамдын кереги жок. Эгерде мен аялга дават кылам десем, махрам менен дават кылышым керек. Түзмө-түз. Же болбосо парда тартышым керек. Абдышүкүр Дамла сүйлөп атат, Чубак ажы сүйлөп атат, махрамы жок эле. Аялдар телефонунан маалыматты угуп атат. Сен бир жумада 18-20 адамга дават кылган болсоң, динди жеткизген болсоң, муну адамдар соцсет аркылуу миллион адамга жеткизип атат. Ошон үчүн сен бул жолду жаман дебе, биз сенин жолуңду жаман дебейбиз. Демек, эшикти тыкылдатып сабак берүүнүн заманы бүттү, эми башка жака өт. Маселеге кайра кайттык. Анан ошентип Чубак ажыны көрдүк. Илге ушул соцсет аркылуу келди. Бирок мен ошол 40 жашка чейин элдерге сабак айткан жокмун. Мен ушуну принцип катары кармайм.
Мен устаздарым шитип айтканда, адам 40 жашка чыкканда мына акылы толуп, кичине ак каранын айырмасын билип, эл жер деген, аял эркек деген маселени билип, бирөөгө насаат айта турган возрастка же болбосо жашка келип каласың. Адамдын акылы бир аз токтойт. Ага чейин адам мындай тез болот. Чечимдерди туура эмес болсо да тез кабыл алат. Ошондой мезгилде силер сабакка отурбагыла. Ага чейин өзүңөр пышкыла. Андан кийин себеби сен ошо 40 жашка чейин элге чыгып, өзүңдүн жанагы кызуугандуулугуңду алып чечим чыгарып ийсең, элге туура эмес маалымат айтасың. Ошон үчүн акылың токтогонго чейин кичине аялыңды көр, балаң ыйлаганын көр, аялдын капризин көр, эмне дейбиз кыргызчасы? Эркелигин көр, аялдын сенин талаптарын көр, кыйынчылыктарды көр. Андан кийин 40 жаштан кийин элге сабак айтсаң, бирөөгө тарбия айтсаң дагы сага ылайык болот. Сенин акыл сезимиң өнүгүсү керек. Мен илимдүү болуп калдым деп эле элге фатва берип эмес. Мен өткөндө Иордания балдардын немесине дагы айттым да. Мен эми Иорданияда окуганга, Иорданиядагы балдарга дагы насаатымды айтып турам да. Кээ бирки балдар мындай илимдүү болуп калган, мен айтам да, диний тарапта, диний илим алууда переходный возраст деген бар. Переходный возраст 17-15 жаштарда переходный возраст болот дейбиз го. Ата-энелер таң калып балдарын тарбиялай албай, сөзүн угуза албай калган мезгил бар го. Илимде да переходный возраст бар. Адам бир мезгилге барганда өзү сезип калат. Дүйнөдө мен окубаган илим калбай калды. Мен китепти алсам баарын түшүнүп атам. Эл билбеген маселелерди айтайын. Şu элде жок маселени айтайын. Şu мен чыгып эле şu интернеттен фатва бере берейин деген балдар бар. Ошондон шашпай калат. Окуй турган ошо переходный возрасттан өтүп алсаңар, кичине окуй бергиле, переходный возрасттан өтөсүңөр. Переходный возраст качан келет? Бир 10 жыл, 12 жыл илим алганда переходный возрастка келет. Ошондо мындай болуп калат да, мен кайсыл эле китепти алсам окуп атам, анан аалымдардын айткан сөздөрү туура экени көзүңө көрүнүп эле, ушундай болуп каласың да. Ошондо кичине чыдап койсоң өтүп кетесиң. Кой, мен эчтекени билбейт экенмин деген бир 15 жыл, 20 жылга барганда жетет. Анан ошого мен 40 жашка чейин, сиз айткандай багажым жакшы эле болсо деле элге чыккан жокмун. Мен Иорданияга 15 жыл окугандан кийин, 15 жылга жакын дейлик, Иорданияга дагы окуганы бардым мен. Себеби пайгамбарыбыз бешиктен баштап кабырга чейин илим ал деген да. Ушул насаатты, ушул немени унутуп калып атабыз да. Университетти бүтсөп, бир 7-8 окусак эле болду менен болду. Жок, илим токтобойт. Азырга чейин мен окуп атам. Азыр жашым 47-ге келип атабы? Азырга чейин окуп атам. Мен дагы окуйм. Азыр мисалы үчүн Арабаевада магистратурада окуп атам. Иорданияда докторантурада окуп атам. Экөөнү бүтөбүзбү? Анан дагы окуйм. Биякта докторантураны дагы алабыз. Өлүп алуубуз жетпей калганда токтотобуз. 18 жыл же 20 жыл өмүрүбүз калды. Эгер 60ка чыксак, 20 жыл дейлик. 20га чык. Анын 10 жылы уйку менен кетет экен. Демек 10 жылың калды. 10 жылдын аялың, бала чакаң, тамак ашың, туалетиң, сапарың менен 2 жылды чыгарып ийсең, 8 жылдык өмүрүң калды. Демек убакыт аз эле калды. Демек 8 жылда сен 2 күндө бирден сабак берсең, 4 жылда сабак бере турган убактың калды. Ооруп калгандарыңа эсептесең, 1 жылын чыгарып, жакшы эсептесең, жакшы кызмат кылган 2 жылың, 3 жылың калды. Демек иштеш керек экен. Эгерде 60ка чыксаң, я Алла. Анан 60тан кийин өтүп кетсең деле сенде энергия деле калбайт уже сабак бергенге. Деп анан бул жака келип анан сабагыбызды баштайганда, анан биринчи менин өзүмө койгон талабым, мен суроо жооп кылбайм. Элге мен маалымат берем, сабак берем. 6 ай келгенден кийин биз сабак бердик, суроо жооп кылган жокпуз. Анан адамдар айтты, азыр чубак ажы бар мезгилде биз суроо жооп кылат элек, күнүмдүк маселелерибизди суроо жооп менен үйрөнүп алат элек. Себеби бул күнүмдүк жашоо экен да. Эртең менен намазыңы туура эмес окуп алсаң, кечкимде келип сабактан билип алат экенсиң да. Анан илимди үйрөнүп, анан качан даарат, бузулат, бузулбашын билиш үчүн ага да 20 жыл керек да. Демек адамдардын талабы суроо жоопту бар экен. Бирөөнүн аялы менен бирөө ажырашкан атат, бирөөгө насаат керек болуп атат, бирөө үйлөнө албай атат, бирөө кыз таппай атат, бирөө бир чечим кабыл албай атат.
Анан ошолду аалымдарга, устаздарга суроо берилет экен. Ошону туура багытка бергенге бул суроо жооп эң жакшы нерсе экен. Бирок суроо жооп эле кылып илимди таштап коюуга да каршымын да. Адамдарга илим бериш керек. Илим бербесең, суроо жооп менен жүрө берсек, суроого жооп бере турган аалым өлүп калса, чого чыдай болуп. Анан баягы сокур таягын издегенде дагы бир аалымды издеп калат да, ким жооп берет деп. Ошого өзүбүзгө ылайыктуу нерсени илим менен үйрөнүп алсак, чого өтүп кетсе дагы баягы үйрөнгөн илимибиз менен намазыбызды, даратыбызды оңдой беребиз деген түшүнүктөмүн да мен. Улантуучу бар. Илим да бериш керек, суроо жооп дагы. Анан ошентип анан суроо жооп менен ошентип кылып атабыз. Азыр көптөр элге үнүбүз жетип атат. Жанагындай 2 миллионго чейин жетип атабыз биздин неме ушу бир айлык немебиз. 50 миң, 60, 100 миңге чейин биздин видеолорду көрүп атат кыска. Эми сиз айтпадыңызбы? Адамдар илимди кыска роликтерден алып калды. Ошо колубуздан келиши ошону кылып атабыз. Эми бул жакшы нерсе экен. Элге үнүбүзгө жеткизүүгө жакшы экен. Мен сабагыма мүмкүн 100 адам, 50 адам, 70 адам, 200 адам отурушу мүмкүн мечиттеги сабагымда. Бирок менин бир ролигимде 100 миңге чейин көрүлүп атат. 1 миллионго чейин көрүлгөн, 2 миллионго чейин көрүлгөндөр бар да. Демек, заманын талабы менен кетиш керек. Бул соц баракчаңызда, YouTube каналыңызда мен көрүп атам. Көбүнчө акыркы учурда Ханафи мазхабы тууралуу көп баян жазып атасыз, көп сабактарды өтүп атасыз. Анан менде суроо да, элдер мазхабка бөлүнгөндү мындай чындап эле мындай бөлүнүүдөн баштайт да. Бирок башыбыз бириккен жерден баштасак кандай болот? Инибиз бар. Мен кеңеш алып турган шакирттерим. Ушундай жигиттер. Ошол менен сүйлөшүп атсак, айтты, устаз деди, сиз деди, Алла разы болсун, бүт темада сүйлөп атасыз деди. Бирок Олжобай устаз ким десе, адам сизге аныктама бере албайт дейт. Эми диний устаз ушундай. Сиз адистештириң. Бир жагына буруңуз. Адамдар ушул жагынан сизге терең сизге кайта турган болсун. Сиздин өмүрүңүз баардык илимди жеткизгенге жетишпей. Сизден башка да устаздар бар. Ал башка жагын кармасын. Сиз башка жагын кармаңыз. Деп, анан Ханафи мазхабтын фиги, анан анын негизделиши боюнча ошол жака басым жасадык. Анан ошого сиз айткандай, менин сабактарым көбүнчө ушул жак менен айтам. Эми биздин подкаст деген десе кеңири сүйлөшүңүз. Ошо мен кеңири айтып атам менчи. Кеңири. Ханафи мазхабты эмне себептен? Себеби биздин Орто Азиядагы диний маалыматтарды биз Ханафи мазхабтан гана алышыбыз керек. Ханафи мазхабты адамдар түшүнбөгөндүктөн, ал эмне экенин билбегендиктен, анан ошо Ханафи мазхабка чакырууну мындай бөлүнүү жаруу гана деп эсептеп атат. Ошону мен кеңири түшүндүрөйүн. Ханафи мазхаб деген исламды чагылдырган бир школа. Исламдын эрежелерин системага салып, эрежеге салган. Ханафи мазхаб Абу Ханифа ушундай кылган. Эми биз ошол исламды Абу Ханифанын жасалган системасы менен үйрөтүп атабыз. Неге Абу Ханифа десе, бул тажрыйбадан өткөн система. Кандай тажрыйбадан өткөн? Абу Ханифа 150-хижратта бул дүйнөдөн өткөн болсо, азыр 1446-жылы шарият санагы боюнча. Ошондон бери азыркы мезгилге чейин адамдар ушул система менен динди таанып келатат. Бул системада миллиондогон алымдар чыккан. Бул системанын негизинде миңдеген жылдар адамдар, жүздөгөн жылдар дейин мамлекет башкарылган бул система менен. Осмон империясы 600 жыл, Аббасилерде, Салажика, Газнавилер мамлекет башкарган. Аскери жактын Промеус чечет. Семейный жактын Семейный кодекси дагы бар. Намаз, орозо, политология да бүт бар. Бул системалуу дин. Башкача айтканда, школа. Анан ошол биздин Орто Азияга келип, Орто Азияга калыптанган. Демек, бизди динди түшүнгөндө ошо Ханафи мазхаб аркылуу түшүнөбүз. Себеби биздин менталитетибиз ушундай болуп калды. Жана салттуу ислам деген барбы? Салттуу ислам деген нерсе жок. Адамдар баягы буквально дейби, мындай сөзмө-сөз түшүнгөн салттуу ислам деген кандай? Ислам салт кандай? Салт исламга кирбейт. Андай эмес.
Ханафи мазхаб деген нерсе биздин кыргыздардын каны жанына сиңип, биздин салтыбыз, жөрөлгөрүбүз дагы мазхаб, ханафи мазхабтын эрежеси менен болуп калган. Ошого башка бузуку жамааттардан элдерге айырмалаш үчүн салттуу ислам, исламдын салттуу болуп бизге калыптанган ал нерсе ханафи мазхаб. Малайзияда салттуу ислам кайсы десе шафи мазхабы. Ал деген нерсе ошол жерде таркалган, ошол жерде адамдар намаздарын окуган жүздөгөн жылдар. Анан ошол туурабы? Туура тажрыйбадан өткөн. Миңдеген аалымдар, миллиондогон китептер жазылган, системага түшкөн мазхаб. Анан ошол мазхабты элдерге түшүндүрүшүбүз керек. Бизде кээде адамдар мындай жалп карапайым адамдар эмес. Илимдүүлөр ханафи мазхабты түшүнбөгөн абалдар бар. Кантип түшүнбөгөн? Ханафи мазхабты окугуз деген, бирок элге маселе айтып атканда, бул системада бул жерде эрежелер бар. Эрежеге каршы айтат. Өзүң ханафиби дейт. Анан бул эрежеге каршы сүйлөп салдың го. Кандай десе, ханафи мазхабтын ичиндеги эреже менен эмес, өзүнүн накыл менен сүйлөйт да. Бизде суроо жооп болуп калат, же бирөөлөр сурап калса, ар бир суралган суроого ханафи мазхабтын ичиндеги эрежеге салып туруп жооп бериш керек. Эртең бери чыгып туруп, сен мындай дедиң, кайсы эреже менен айттың десе, мунун китептин мынчанчы бетинде ушундай эреже бар. Ханафи мазхабы ошону менен айттым десеңиз, демек сиздин айткан сөзүңүз бир бекем нерсеге байланган. Күчөйт. Анан кээде баягы түз эфирде болсо, элдин астында отурган бир суроо берилсе, суроо эрежеге салынбай калат да, эсине келбей калат да, анан кийин өзүнүн оюн айтып салат. Мындай болот дегенде, өлдү ушул жерде кеттик биз. Ислам деген нерсе сиздин, менин оюм эмес. Ислам деген бул Аллах Тааланын дини. Демек, ислам динине өзүңдүн оюңду айтканга акың жок. Эми караңыз, биз сизге бир мисал берели. Биз диний маселеде бир эрежеге келели, ханафи мазхабтын системасына келели деп атабыз. Аны башка мисал менен түшүндүрөйүн. Биздин Кыргызстанда конституциябыз барбы? Бар. Давайте андай ушу конституцияны Казакстандыкын да алалы, Россияныкын да алалы, Американыкын алалы дагы, Кыргызстандын жарандары өзү каалагандай кылсын. Каалаган адамдар Россиянын конституциясы менен жашасын, каалагандар Кыргызстандын конституциясы менен жашасын, Казакстандык менен жашасын. Эртең ГАИ токтотсо, мына сен бул жерде айыпка жыгылдың десе, бул Россияда бул туура эле мынакей. Мен ошол конституцияны карманам десек, биздин Кыргызстанда абал кандай болот? Анархия болот. Вот диний маселенде мен ошондой айтып атам. Эми кайра кайттык. Россиянын конституциясы туура элеби? Негизинде туура эле да. Өздөрү. Казакстан туура өзлөрүнө. Ошондой эле биздин Кыргызстандыкы да бизге туура дейбиз да. Ошо бардыгы эле туура өзү. Шафи мазхаб деле туура, Хамбали деле туура, талаштарыбыз бир 20% да бар дагы, 80% бир. Бирок бир мамлекетти бир системага салыш үчүн, сүйлөгөн сөзүбүз бирдиктүү болуш үчүн, бирөөнү айыпка жыга турган болсок бир эреже болуш үчүн, адамдардын намазы бирдей болуш үчүн, бирөө ажырашса мына жол менен бирдей болуш үчүн, бирөөгө талак түшсө мындай болуш үчүн, бул системаны алып келип атабыз. Ханафи мазхаб деген система. Ханафи мазхабты элге түшүндүрсөк, элибиздин беримдиги, элибиздин намаз окуудагы сабы бир, намазы бир, орозосу бир, ай көргөнү бир, никелешсе никеси бирдей, ажырашса ажырашканы бирдей болуп, биримдикке чакыруу үчүн ханафи мазхабты окутуп атабыз. Мен берейин деген суроомо өзүңүз эле жооп берип койдуңуз. Сону анан эми ушул жерде эсиме келип кеткен, мен суроо берип болбосом болот. Сиздин авторитеттүү, сизден угушса да пайдалуу болот деп ойлойм. Жумага барганда, мисалы, көбүбүз эле байкайбыз ал нерсени. Акыркы келгендер төр жака өтүп кетет дагы, анан кийин парзды окуп туруп эле кайра бирөөнүн намазынын алдынан эле кесип өтүп чыгып кеткендер көп. Ал тууралуу мен соц баракчада көп кайрылам. Ошол тууралуу канчалык күнөө жазылат, канчалык окуп аткан адамдын намазы бузулат? Жума намазы биздин баягы башка намаздардан айырмасы бар. Ошон үчүн башка намаздарды жамаат менен окуу бул бекемделген күчтүү сүннөт. Ал эми жума намазы важип. Ар бир эркек барышы керек. Ошо кээбекелер айтат да, башка намаздарга да жамаатка барган важип дейт. Андай боло турса жума экөөнүн айырмасы болбой калат. Башка намаздар бекемделген сүннөт.
Адамдарга оорчулук кылбаш керек. Сиз иштеп атасыз, башка кылып атасыз, бардык мезгилде жамаатка барбай, важип десең бардыгыбыз бүт ишибизди таштап жамаатка, мешитке барышыбыз керек болот. Ханафи мазхабтын уникалдуулугу ушунда турат да. Бекемделген сүннөт деди. Башкача айтканда, барсаң соогу көбүрөөк болот, барбасаң себеби менен калды макул. Же себеби жок деле, кичинекей себептен улам деле сен күнөөкөр болбойсуң. Важип болуп кала турган болсо 5 убакыт намаз. Анда сенин чоң олуттуу себебиң гана кечирилет, башка нерсең кечирилбей калат. Анда адамдарга оорулук келмек. Ханафи мазхабтын уникалдуулугу ушунда турат да. Адамдардын немеси. Эми ошол сүннөт муаккада же бекемделген сүннөт деген Абу Ханифа өзүнүн оюн айтканбы? Жок, сахабалардын фатвасы, пайгамбарыбыздын хадиси изилдеп чыгып. Эми жума маселесине келсек, жума бул важип. Ар бир мусулман барыш керек. Эркек. Эми эркек дени сак, көзү көргөн, буту чолок эмес, оору эмес адамдарга милдеттүү. Эми барганда бирөө кечигип барат, бирөө эрте барат. Анан бизде бир туугандарыбыз бар да, биринчи сапта окуган намаздын соогу көп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, эгерде биринчи саптын соогу канчалык көп экендигин билгенде, анда ошо биринчи сапты талашышат болчу. Жада калса, чучугулак кылганга дагы барат эле дейт. Эгер соогун билгенде дейт. Кандай, мисалы үчүн, эртең менен барсаң эле, бирөө ээлеп алса, сен эле балсың, чучугулак бассаң сен эле биринчи катарда окуйсуң деген жолго бармак дейт. Ал деген нерсе биринчи саптын соогунун көптүгү. Даражасы. Эми биринчи сапта окуунун көпчүлүгү көп экендиги жана биринчи сапка ашыгуу мечитке эрте баруу керек деген сөз. Кечигип барып адамдарды тебелеп астыга өтүү деген эмес. Мен сабак берем да. Жума күнү шамдан кийин сабак берем. Анан сабак бүткөндөн кийин азан бүтөт, азандан кийин анан кооматка чейин дагы сабак суроо жооп кылабыз дагы. Анан столду жылдырып, анан сапка тизилебиз да. Кээ бирки адамдар бар, келбейт. 1 сааттан бери могул жерде сабак угуп отурушат да. Анан бирөө келет аттап, уттап келип туруп, могул жерде биринчи сапты талашат да. Абдышүкүр устазыбыздын бир жакшы сөзү бар. Бирок муну китептен көрбөдүм мен. Бирок Абдышүкүр устаздын ушу сөзүн эреже катары кабыл алып жүрөм да. Жаштар, билем, биринчи саптын соогу көп. Бирок ошол жерде аксакалдар, илимдүүлөр биринчи сапка турсун деп, жаштар эрте болуп сен акылың болсо аркага жылсаң, Аллах Таала сени ушу ниетиң үчүн биринчи саптын соогун берет сага. Деген сөзүн мен эреже катары кабыл алгам. Чын айтайын. Китептен көргөн жокмун. Бирок акылга сыйган, адамдын ниетине байланган тарбиялуу эреже. Ошого адамдар мындай имамдын аркасына турганда илимдүүлөр туруш керек. Аксакалдар, урматтуулар туруш керек. Жаш балдар ошон үчүн саптын эң акырына турат. Эмне себептен илимдүүлөр имамдын аркасына туруш керек? Кокустан имамдын дараты бузулуп, же болсо бул үнүнөн өтүп кетип, же болбосо мурду гана бир нерсе болуп намаздан чыга турган болсо, аркадагы адам намазды улап кете турган даражада илими болуш керек анын. Анан жанагынтип тебелеп келип ушул жерге турат дагы, баягы шамдан бери отурган адамдардын укугуна кирет. Укугуна кирүү деп эсептейсиң. Ошого менин шакирттерим, менин сабагыма катышкан адамдар мени жалганчы кылбайт. Мен ошол жерде сабак берип туруп, ушул балдар биринчи сапта турган акылуу деп мен артка койдум. Эки жакта тең. Эмесе ошол жерде мындай бурулсам биринчи сапка отурам. Мен билем биринчи саптагы сооп көп экендигин. Бирок ушул балдар акылуу, ушулар сабак угам деп бели таалып ушул жерде отурушат. Мен билсем дагы, менин ошол жерде акым болсо дагы, мен ошол жерде окуганга укуктуу болсом дагы, ошол жерге кадыр баркым жетсе дагы дароо аркага өтөм. 5-6 катарда окуйм. Себеби менин ниетим ушул балдар биринчи сапка отур. Ошон үчүн анан мен ачуум келип айтам да, эмкиде столду аркага жылдырабыз. Сен шамдан бери отурасың, биринчи сапка тизилип отур. Эртеге сен жумага сооп алам десең, кеч келип алып туруп, адамдардын аркасынан хутба болуп атканда аттап өтпөстөн. Пайгамбарыбыздын хадиси бар. Адамдарды жума күнү араларын тебелеп өтүү күнөө экендиги жөнүндө. Себеби жума сүрөсүндө Аллах Таала
пайгамбарыбыз хутба кылып атканда адамдар бир жактан кербен келгенде пайгамбарыбызды таштап кербенден товар алганы кеткенде пайгамбарыбыз жалгыз хутбада калып кеткен. Ошондон кийин ушундай эреже кирип, эмне кыласыңар? Хутбада эч жака жылбайсың. Ватаракука qaima дейт. Сени турган абалыңда таштап кетти деп. Көбүнчө мунафыктар болгон, алар эки жүздүүлөр. Ошол сүрөт болбош үчүн минбарга чыгып имамдын хутба кылып аткандыгы пайгамбар хутба кылып аткандай тариздеп өтүш керек. Ошон үчүн важип. Намаз окуганга да болбойт. Экинчи маселе. Намаз бүттү. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Парз бүттү. Жылба ордуңдан. Даратың кыстап ушул чыккан атса, мени кечиргиле деп мурдуңду кармап чыгып кет. Тияңан чыккан атса, мурдуңду карма. Адамдар сени түшүнсүн. Да мурду канап кетиптир. Исламдын тарбиясын караңыз да. Мурду канап кетсе, жай намаз неме болот деп, мында мурду карап чыгып атса, адамдар дагы билет, бул үзүрлүү болуп калыптыр деп мында өткөрүп. Пайгамбарыбыздын хадисинде бар да, бир адамдын намаз окуп атканда астынан өтүүнүн күнөөсү канчалык деңгээлде экенин билгенде, мусулмандар 40 убакытка чейин күтүп турат эле дейт. Алымдар айтат, 40 жылбы, 40 айбы, 40 күнбү, 40 саатты ачыктаган эмес. Эмне убакыт 40 деген. Эмнеге ачыктабады десе, бул нерсени өзүңдүн түшүнүгүңө жараша түшүнө бар, муну кылып аткан неш олуттуу маселе экендигин. 40 жыл десең да сага макул. 40 күн десең да макул. Башкача айтканда, намаз окуп аткандын астынан тебелеп өтпө. Бул эми кесип өткөн адамга күнөө жазылган болсо, окуп аткан адамдын намазы эмне болот? Эчтеке болбойт. Ал өзүнүн милдетин аткарып, жумадан кийинки бекемделген сүннөттү окуп атат. Ал окула турган жер, окула турган орун, окула турган убакыт. Эгерде бирөө жолдо туруп алып намаз окуп аткан болсо, адамдар жолдон өтө турган жерге, анда мүмкүн бул да күнөөкөр болот. Себеби эмне адамдардын жолуна туруп алып окуп атасың. Ал мечит, ошол орун, ошол убакыт, ушундай намаз окула турган убакыт. Место, окула турган место. Демек, сен шариаттын талабына ылайык мыйзамды бузбастан, системадагы эрежени бузбастан намазыңды окуп атасың, башкалар бузуп атат. Ошолор гана күнөөкөр болот. Ушул маселеде биздин Ханафи мазхабта эгерде бирөө астан өтүп атса эмне кылат десе, таспих айтат дейт. Субханалла дейсиң, Аллахты тазалык менен эскерем, күнөөгө атасың, токто дейсиң. Ал токто деген сөз менен айтып атпайсың. Субханалла дегениң үн чыгарып. Субханалла, Аллаху акбар дегениң тиги адам билбей өтүп аткан болсо эскертүү иретинде. Ал эмнеге субханалла деп айтылат? Күнөөкөр болуп атасың, Аллахты сен тазалык менен эскерем, Аллах күнөөгө атып атат. 40 убакыт туруш керек болчу, бул өтүп кетип атат. Ошол намаздын астынан өтүп кеткен адамдар пайгамбарыбыздын хадисинин далилине фа иннаху шайтан дейт. Сен шайтан болбосоң дагы шайтандын сүрөтүн аткарып атасың. Намаз окуп аткандын астынан өтүү бул шайтандын кылыгы дейт. Сен токто дейт ордунда. Мен баамда көбүнчө жумага да жана динден көп түшүнүгү жок, жумага барыш керек деп биринчи жолу жумага келгендер дагы аларды көрүп алып ээрчип кетип аткандарды көп көрөм да, мисалы үчүн. Эми ар кандай адам келет да, кээ ошо жумабайлар бар, айтбайлар бар, ошолорго келсе мынтип карап, ушундай кылса боло берет экен деп, же болбосо жүрөгү кысылып кетет чыгат. Эгерде ошо бир система менен Ханафи мазхаб системасы менен болсо, элдер тың болуп турса, жана айтып атпаймынбы, теспенин ташындай тизилип, кыймылдабай, биринен бири чоң эмес болуп, катар болуп турса, ошо жаңы намазга келген адам дагы тура калып чыкпайт да. Значит, отуруш керек экен. Демек, мындай отуруш керек экен деп отурат да. Демек, тарбия жолунда да мына система менен кетүү да. Эми дагы бир олуттуу маселелер да акыркы күндөрдө. Бул умра сапары, бизде ар бир үй бүлөдө барбай калган адам бул Азыр эле калып калды. Баары эле барып келди умрага. Ошол умрада болгон катачылыктарды мен угуп калдым да жакынкы күндөрү. Себеп дегенде бизнес ретриттер болуп кетти. Көптөгөн тур менен барып 2-3 мамлекет кыдырып, анан кийин акырында умра сапарын кылабыз деген ниет менен барып атышат. Эми ошону сизден сурагым келип атат. Кээ бирки учурларда Меккеден чыгып, умра учурунда эле кайра кирген учурлар бар экен да. Ошол устаздардан угуп калган жерим бар.
микат деген негизи эмне? Бул ошондой нерсени түшүндүрүп берсеңиз кандай болсо туура болот? Себептен көбү билбегенден ката кетирип алышы мүмкүн. Умра бул ибадат. Жанагы айткандай бул бекемделген сүннөт. Жылдын баардык күндөрүндө умра кылсак болот, бир гана 5 күндө умра кылынбайт. Баягы ажылык мезгилинде 5 күн яумун нахр, анан кийин аям ташрик дейт. Ошол күндөрү макрух тахрими, арамга жакыныраак умра кылуу. Калган жылдын баардыгына умра кыла берет. Эми өткөндө да бир сабагыбызды айттык. Азыр ошол мынау пандемиядан кийин адамдар жапырт умрага барып баштады. Мурда умрага барган эле инсан болбойт эле. Бул Кудайга шүгүр дейт. Адамдардын түшүнүгү өзгөрдү. Ибадат кылыш керек экен деген түшүнүк өзгөрдү. Акчалуу болуп баштады. Алхамдулилла, Кудайга шүгүр дейлик да. Эми ошол мезгилде эле анан ушул умрага дегенде баягы кошунам кетип атат экен. Бул достор барып келди деп баргандар дагы бар. Чындап мен ушул башка жакта эс алгандан көрө ибадат кылайын дегендер бар. Эми ошону алып барып аткан компаниялар, умра компаниялары ушуну тертипке салышы керек. Кантип салат? Ошол алып барып атат, ошонун акчасын жеп атабы? Демек ошого шарт түзүп бериш керек. Макул, ким барса дагы, демек ага татыктуу умра башчы тандаш керек. Элдерге кадыры бар, илими бар. Ошол барып, ошол колуң астында барган адамдын акчасын актай турган кылып кызмат кылып келиш керек. Эми баягы ооба умра ибадат дейбиз, бирок туризмге окшогон ибадат да. Ибадат ошол жамаат менен барасың, компания менен барасың. Сенин бир умра башчың болот, сен документиңди бересиң, акчаңды төлөйсүң, алып барат. Анан ошол сага кызмат кылганына ал акы алат. Демек, компания болсун, умра башчы болсун, жеп аткан нанын адалдаш керек. Мына барып аткан адамдар аманат. Ал кандай аманат? Алар билбейт. Сен билесиң, компания билесиң. Умра кандай ибадат экендигин. Ошону турист катары эмес, ибадат катары баруучулардын катарына кылыш керек. Кээ бир адамдар бар да, Дубайга барып эс алып келбейлиби достор десе, анан умрага барбайлыбы десе, барса барып келечи деп барган. Ал билбейт ал. Умра ибадат экенин билбейт. Алар турист катары келген. Демек умра башчы, ооба силер турист катары келдиңер, бирок бул ибадаттык турист сапар. Турист деген нерсе мындай кезүүчү деген мааниде да. Ошону ибадатка айландырыш керек. Баскан турганын устаздар айтып жүрүш керек. Могул жерге барсаң дуаң кабыл болот, сен орозоң бузулуп калат деп, умраң бузулуп калат деп баарын айтыш керек. Бул ошо умра башчынын, компаниянын милдети. Баргандан кийин ошол жеп аткан акчаны адалдаш үчүн умра башчылар ошол 48ден көп адамды албашы керек. Эмне себептен? Азыр айтам эмне. Эмне себептен? Себеби бир адам 48 деген эмне 50 эмес. Десе бир автобуска 48 адам батат. Бир. Экинчиси, бир умрага барган адам ушул устаз менен барам деп барат. Ушунун кадыр баркы менен ушул динди сүйлөйт. Анан ушуну менен барып, мен умра сапарын аткарып, диндимин да үйрөнүп келем, сүрөткө түшөм, устаз менен сапардаш болом деп барат да. Анан ошол 48 адам бир автобус болду. Демек автобуста кетип сүйлөгөн адамдардын баары угушу керек. Эгер 100 адам болсоң, 2 автобуска чыгасың, мунун тияга жетпейт. Биринчиси, кээ баягы наушникти дистанционный кылып атат. Бирөө светофордон өтүп кеткен автобуска калып калса үнүң жетпей калат. Пыштың. Демек, ошондой себептер болуп аткандан кийин 48ден ашпашы керек. Бир автобусу ылайыктуу болуш керек. Ошолорду 48 адамга гана бир адам жетет. Анын сабагын карайт, анага сабак берет, аны менен сүйлөшөт, намазын оңдойт. Мурда өмүрү намаз окубаса, анын намазын үйрөтөт, келимеси жок болсо келимесин үйрөтөт, кийимин үйрөтөт, шарият үйрөтөт. 14 күнө барып келгенге чейин диний дават кылганга мүмкүнчүлүк болот. Эгер мен 100 адам менен барсамчы? Физически жетишпес. 200 адам менен барсамчы? Акчасын алып жедим, акысын берет жок. Мүмкүн. Мен барам да, тиги окшогон шакирттерим бар. Маккадачы. 100 адамды алып барам дагы, ар бирине 30-30дан бөлүп коем. Силер муну карагыла, умрасын сонун кылып бүтүргүлө, мен астыда кеттим. Болобу? Болот. Бирок ал 100 адам менен шакиртим менен барам деген эмес да. Мен менен барам деген. Мен ошонун сөзүн угам деген. Ошо менен чогуу барып, ошонун насаатын угам деп келген. Менин жанымда жүрөм деген ал.
Анан мен 3 автобуска салып койдум. Bir автобус иштедим, 2 автобуска мен жокмун. Шакиртим салып койдум. Алар менин шакиртим менен баргысы келген жок да, мени менен баргысы келген. Демек алардын жүрөгүндө нараачылык болот. 200 адам менен барсам, устаз астында сүйлөп кетип атса, акыркы 98 адам мындан 200 метр аркада калат. Эгер чал кемпир болсочу, аксакал болсочу, арабада болсочу, кулагы жакшы укпаган умрачы болсочу, ал айтат, мен барып келдим, бирок устаздың 2 жолу эле көрдүм дейт. Ошон үчүн мен сунуш кылып атам да. Муфтиятка да айттык. Азыр ажылыкта ушу 48-49 50-дин тегерегинде гана ажыбачылык кылат. Эмнеге десе, ошо ажыларын нормально бүтүрүп, ошонун ибадаттарды ордуна коюп, жоголтпостон фарызын аткарып келесиң дейт да. Умранда ошондой кылыш керек. Себеби ошол жеп аткан акчабызды азатлашыбыз керек. Ошого мен эч качан 50дөн көп адам апарган эмесмин. Бир гана абал болгон, бир 70-80дей абал болгондо ошону барып тооба кылгам. Себеби жарымы батпай калды, жарымы калып кеткен. Ошондон кийин мен өзү умрага барган, мен бизнесим эмес. Мен умра менен акча табууну да ниет кылган эмесмин. Болгону 1 жылда 1 жолу умрага барам. Ал дагы эс алуу күндө. Мен ошол 15 жыл ошол жерде илим алып, менин экинчи мекеним болуп калган. Мен 20 азыр 47ге чыгып атсам, мен 15 жылым Меккеде өткөн да. Мындай экинчи мекенимде эле болуп калган. Ал жерди мен кадимгидей сагынам. Кадимгидей өзүм туулган жерим сагынгандай сагынам. Себеби мен ошол жерде жаштыгым өткөн. Мен балдарым ошол жерде төрөлгөн. Мен ошол жерде илим алгам. Мен кыйынчылыгым ошол жерде, кубанычым ошол жерде өткөн да. Ал жерди көргүм келет. Анан ошо 1 жылга бир барам дагы, кетип атканда ушу адамдар топтойбуз, 48 адам алабыз. Баягы менин жолгерем чыгат, мага кичине тыйын берет, китеп алам. Барам, адамдарга кызмат кылып, алып кайра алып келем. Эми сиздин сурооңузга келдик. Ушундай болуп чыгып кетсең, микат деген нерсе бар. Микаттан чыгып кеткенден кийин өкүм кандай болот? Өзү умрага баргандар кичине Таифка же Жуддага барса болобу? Болбойбу деген маселе. Болбойт деген эреже жок. Себеби умраны барып, тавафты кылып, Сафа Марваны чуркан, умраң бүттү. Болушсун эми. Ибадат кылып да кылыш керек. Анан эс алыш да керек, мисалы. Эми кээ бир жамааттар бар, астагфирулла, бияка ойногону келген жокпуз. Астагфирулла, бул жер силерге турист болуп келген жоксуңар, бияка уктаганы келген жокпуз. Мейманкана бир аз начар экен го. Астагфирулла, бул жака биз мейманканага жатканы келген жокпуз. Биз бияка ибадатка келдик. Жанагы жакшы мейманканага жата турган акчаны алып салып койгон жердеги. Арзан мейманкананы алган. Анан биз мынча акча төлөдүк, мейманкана. Астагфирулла, силер мейманканага келдиңер, бир ибадат. Ошондой турбайбы? Дейт адамдар, андай эмес. Сен акчаны алдыңбы? Ошол акчасына жараша 4 жылдыз, 5 жылдыз мейманканага жаткыз. Адамдар жакшы эс алсын. Анан ибадат кылсын. Ибадатынан чарчап келсе, мейманканасы тазаланган, ак шешептер салынган, даараткана таза, эс алсын. Уктап кайра туруп ибадат кылсын. Бул жакшы эмеспи? Акчаны алып атканда жанагы 5 жылдыз же 4 жылдызга жете турган акчаны алган. Апарып туруп 1 жылдыз да болгон мейманканага жаткызат дагы. Мейманкана начарбы? Сен астагфирулла, бияка эс алганы келдиңер. Сен туристсиңерби силер? Менин принцибим такыр башкача. Менин максатым умрага барса, бул бизнес эмес. Ошон үчүн эң жакшыны тандайм. Мен өзүм да ушундай нерсемин да, бир нерсени тандасам эң жакшысын тандаганга аракет кылам. Алым жетпесе да жакшысын тандаганга аракет кылам. Ушундай кылып апарган адамдын баягы эртең Аллахтын арасына барганда дагы сен ушинтип акча менен алып бардың эле, ошондо кандай болуп калды деген суроого өзүбүздө жооп болушу керек да. Эртең мен Аллах Тааланын астына барганда, ол жобой сен макул 1 жылда 1 жолу барат экенсиң, сен мынчадан акча топтогон экенсиң. Оны улар сенден кичине эле арзаныраак экен. Сеники мындай эмнеге $100 кымбат десе, Аллахым, мен буну түрк аба жолдору менен алдым, кымбат экен бул. Адамдар кыйналбай барсын дедим. Аллахым, муну поезд менен барсын дедим мен. Муну 5 жылдызга жатсын же 4 жылдызга жатсын дедим, адамдар кыйналбасын дедим. Ошон үчүн $100 $150 кымбат болсо да өзүлөрүнө, мен мага эмес.
Мен да өзүм акым алып аткандырмын. Азыраак. Ага барып китеп алабыз. Ошону эскертип коеюн. Эгерде ошондон бир мага кичине пайда түшсө, ошону барып китеп алып келебиз. Мен ар бир сапарымда 300 килограммдан 500 килограмм чейин китеп алып келем. Саудиядан. Саудиядан. Себеби ал жерде китеп көп да. Биз бул жерде элдерге сабак, тарим, тарбия беребиз. Сенин куралың болбосо элге каяктан айтасың сен? Китебиң болбосо эмнеден айтасың? Бизге Жибрейил түшүп маалымат бербейт. Китепке кайтабыз. Маалымат ала турган эки булак болот. Бирөөсү карапайым адамдар устаздан алат, ал мектептерден окуса айтып берет. А устаздар башка устаздан алат, ал китеп. Ошон чубак ажы эмне себептен Кыргызстанда астына ат чыгарбаган алым болду? Кайсыл маселе болсо чубак ажы гана жооп берди. Себеби анын үйүндө бүтүндөй кылымда жашаган алымдар үйүндө да. Китептер үйүндө. Каалаган алымдан сурап элдерге жооп берет. Ошон үчүн китеп биздин негизги байлык да. Китеп алабыз. Мен таң калып калам да, жай мезгилине караганда умра сезон башталганда эле паланча устаз болуп чыгып калат. Карасаң, паланча устаз умра башчы болуп, мында устазды көргөн эмес экенбиз. Умрага жөнөгөндө устаз болуп калышат. Анан баргандан кийин айыз бойдон таап кылып аткандар бар. Жана сиз айтып аткан мийкаттан ихрам кийбестен өтүп кеткендер бар. Аялдардын кээде үзүрлүү абалы болуп калат. Барып ихрам кийейин десе үзүрлүү. Ихрам кийеби, ихрам кийсе деле барып умра кыла албайт. Эмне кылат? Чече албайт. Өзүнүн ою менен бир нерсени айтат. Баягы төлөгөн $1500 мындайча айтканда жөн эле абага кеткен болот да. Ал атайын бар, ошол маселесин чечип бере алган эмес. Анан кийин ошонун баардыгын биз билебиз. Мындай болсо кандай болот? Мындай болсо умрасы кандай болот? Бузулат, баардыгын үйрөтөбүз. Анан мийкат деген нерсе бул чек. Ал чектен жанагы кепин, ихрамды кийбестен өтпөш керек. Андан өтүп кетсең, анда сага айып тагылат. Сен аны кайра ошол мийкатка барып, кайра ошол кепинди кийип келбесең, анда кой союшуң керек болот. Шарият укмушта, шариятты караңыз. Эгерде бирөө кылмыш кылып туруп анын кой союу милдети болуп кала турган болсо, койду соёт, өзү жегенге акысы жок. Ошол жерде союп бериш керек. Ошол жерде союп бериш керек, ошол меккелик студенттерге бериш керек. Же болбосо кээде бизде ошондой болуп калды да, шарият молдолор эшекти да адалдап ийет дегендей, андай жолдорун тапсаң болот да, студентке подарка кылат. Тамак бышырып келет. Ал кайра умрачыларга хадия кылып тамак бышырып келет. Анан жегенде сахибил жарима же болбосо кылмыш керек ошо тамактан жей албайт. Себеби өзү кылмыш кылган тамактан жей албайт. Эми анан кийин ошону көрөсүң. Биринчи кылмыш кылганына өкүнүп атат, адамдардын умра жамаатынын арасында өзүн айыпкер сезет. Булардын умрасы толугураак болуп калды. Мен кылмышка айтпай эле коюңузчу дегендер бар. Ушу менин кылганымды элге айтпай эле коюңузчу, намыстанат. Анан биринчиси өзүнүн жүрөгүндө кылган ибадатына бир кемчилик кетип калды деген болот. Анын айыбы кимдики? Умра башчылык. Экинчиден чыгымга болуп атат. Ал жакта $250-300 бир кой. Бир чыгым болуп атат. Мунияктан $50, $100 ыжырганып буну менен барбайм, тиги арзан экен деп аран келген өзүчө. $100 же $50 аяп атып, жана баргандан штрафка түшөт. $200-300 кой союш керек болот. Макул болуптур. Жейин десе жей албайт дагы да. Биздин динибиз Ханафи мазхаб эмоциональный эмес. Эреже. Эмоциональный маселеңди аялың менен кыла бер. Бул дин серьезный дин. Олуттуу дин. Эрежеге куралынган. Мындай болсоң орозоң бузулат, мындай болсоң намазың бузулат, мындай болсоң болбойт. Эсасаң болобу? Эрежеде. Болобу? Болот. Жөн эле астагфирулла эмес. Эреже менен жашайсың. Эмоцияңды чөтөң алсаң. Же болбосо өзүң ошо эмоцияң менен иш кыла бер. Мен ушул жерге келдим, мен бул жерге ибадатка келгенмин. Мен башка жака ойноп баргандан көрө мен ибадат кылам. Ал сен өзүң чечимиң. Аллахым сенден ыраазы болсун. Бирок ал эмоцияңды элге фатва кылып бербе. Эсаса болобу умрага барганда? Болот. Чектен чыкпаш керек? Болду. Анан кечке эле салпактап эле ибадаты жок, тиякта биякта жүрбөстөн кетерге жакын барып Жудданы бир көрүп келсе, же Таифти бир көрүп келсе, тарыхый орун, тияк деңиз, зыяны жок. Шариаттын эрежеси менен. Эми ошол жерге баргандан кийин кайра Меккеге келет да, чектен чыгабы, чыкпайбы деген бар.
мыйкаттан чыгабы, чыкпайбы деген. Мыйкат жанагы чектен чыгып кетсе, кайра киргенде сөзсүз түрдө жанагы ихрам кийилиш керек болот. Вот ушул жерде проблема. Эгер бирөө Жуддага бара турган болсо, деңизди көргөндө, ал жак чектин мыйкаттын ичинде. Барып эс алып, кайра гражданский кийим менен кайра кирип келе бересиң. Эгерде жолдо келет, мен умра кылам, ошондон кел айтып как раз кетип атам, келатканда жанагы чек бар да, Масжиди Айша деген баягы умра кылат, ошол жактан умра болду, ал ихрамың сумкаңа алып ал. Эс алып, келатканда ибадат менен келесиң, ана бир ок менен эки коёнду аттың. Келатасыңбы? Сразу автобус ихрам кип, лаббайканы алып ниетке кылат, чектен өтөт, умра келип, да бир умрасын кыла берсе болот. Ал эми Таифка чыккан болсо, анда маселени караш керек. Таиф бул мыйкаттын сыртында. Мыйкаттын сыртында. Демек, Таифка ойногону баргандар кирип атканда сөзсүз түрдө ихрам менен келиш керек. Аял эркек. Үзүрлүү эмес, бардыгы. Себеби мыйкаттан чыккандан кийин кайра Меккеге ихрамсыз кирүү дурус эмес, Ханафи мазхабында эрежеде. Сиздин сурооңузга бардык жагынан жооп берүүгө аракет кылдым, Алла разы. Сон болду. Демек, азыр актуалдуу темалардын бири. Ибадаттарыңыз кабыл болуш үчүн ушул эрежелерди карманыңыздар. Анан эми биз өйдөдө көп жолу белгилеп кеттик, бул үй бүлө маселеси. Сиз менен кеңешкенде да ушул маселени козгоп кетели деп сүйлөшкөнбүз. Үй бүлө, мен бир аз статистика чогулттум. 2024-жылы 12662 ажырашуу болуптур. Бул 28% экен. Үйлөнгөндөр 45300 болуптур. Бул жыл толук эмес, бирок жарым жылдан эле итоги бар экен. Ушул эле деңгээлде экен. Эмне туура эмес болуп атат? Дин жетип атат, Кудайга шүгүр, устаздарыбыз көбөйүп атат, шакирттер андан көп. Умрага барганыбыз андан көбөйүп атат. Не жетишпей атат? Эгер сизде кабарыңыз болсо, мен азыр муфтияттын фатва бөлүмүнө жумушка келдим, жакында келдим. Кандайдыр деңгээлде, Алла разы болсун, муфтий хазират чакырып ушул кызмат кылып бериңиз деди. Кандайдыр бир деңгээлде иштеш керек экен ошол жерде. Мен бирок андан да чоңураак иш кылсам деген ниеттерим бар да. Мисалы мен баягы отуруп кечке ошол жерде отурбасам, башка дагы көбүрөөк иштерди кылам деген ниеттерим. Эми макул, Алла разы болсун. Ошол жерде адамдар бизге фатвага келет. Ошол жерде 14-чү кабинетте мен отурам. Адамдарды кабыл алам. Келген адамдардын 99,9% талак маселеси менен келет. Адамдар эмне себептен намазым оңдойн деп келбейт. Не себептен мен зекетим бар эле, кантип зекетимди берейин деп келбейт. Байлар бар да бизде. Ооба. Же бардыгы намаз сонун болуп атабы? Же неге мындай десем, бул суроого өзүм кайра жооп бердим, эки жооп таптым. Биринчиси, эми намаз маселе андай мындай маселелерди устаздардан, сабактардан да оңдоп алат. Ачык. Талак маселеси олуттуу болгондугу үчүн келип атат деп ошо экөө менен өзүм алдап атам. Ошон үчүн келип атат. Менин Чубак ажы деген досум бар. Аллахым өмүрүнө береке берсин. Биздин жаныбызда жүрөт дайыма. Ошол досум айтам, кандай ушул десем, өтө жакшы пикирлерди берип, мени мындай жаш баладай эле болот устаздарчы. Ошолор мынтип алдап, мынтип сен капа болбосоң капа болбо деп, анан жиниң келбесе жиниң келбесин деп, бизди кадимги жана жаш баланы алдагандай ошо досторубуз ушинтип алдап турат биздичи. Анан баягы стресс, адамдардын немеси, адамдарга басым кылганда, устаз болмоктон алым болсоң да өзүңдүн иденттүүлүгүңдү жоготуп кеткен, сен ким экениңди унутуп каласың да. Токтот дейсиң да, болду дейсиң. Анан сага айтат, жок, кандай эмес, мындай кылыш керек, сен иштешиң керек десең, анан кайра өзүң эстейсиң да. Ошо досум Чубак ажы дайыма жакшы пикирин айтып, мени мындай оңдоп турат да. Досум дейт, туура дейт, ошончо адам сизге келип аткандыр, бирок 7 миллион адамдын канча пайызы келип атат дейт. Аз эле дейт, ал сен переживать этпе, мындай неме кылба дейт, капаланба дейт. Могу адамдардын арасында болуп аткандыр, мүмкүн баарын эсептесең бир канча пайыз эле. Бирок эмнеге муфтияттын фатва бөлүмүнө талак маселеси менен барат десе, себеби эң олуттуу маселе ар ким чече албаган маселе. Талак маселеси ар ким чече албаган маселе. Ошон үчүн фатва ким болсо анда муфтиятка баргыла, фатва бөлүмүнө баргыла дейт. Ошон үчүн фатва бөлүмүндө дасыккан балдар отурушу керек, жана отурат азыр. Ошол адамдардын маселесин так жооп бериш керек. Эгерде сенден ката кетсе, бир үй бүлөнү
же арамга уруксат бересиң. Же болбосо адал болсо үйлөнүп бузуп саласың. Никеси бар, нормально эле. Жакшы эле. Жок, силер ажыраштыңар деп бир үйлөнүп бузуп саласың. Эми сөздөрдү айтып алышат да, урушканда бир нерсе дегенде. Же болбосо чындап талагы түшкөн. Сен аны жеңил ойлук кылып, боруң ачып, тиги ыйлаганын көрүп, боюнда бар, мынча балам бар десе уруксат бересиң. Ал арам. Өзүң кете бердиң. Анын зина кылган болот да. Сен уруксат берип саласың, баягы жашай берле депчи. Олуттуу жерде ошол жерде карасам, сиз айткандай талак маселеси менен келген адамдар көп. Анан мен бул фатва бөлүмүнө келгенге чейин мен ушундай неме бар эле. Мен ага чейин деле элдердин суроо жоопторуна жооп берип, мисалы үчүн азыр Кыргызстанда устаздардын арасында жеке менмин дебейин, бирок ошолордун бирөөсүмүн да, атайын элдер үчүн бир WhatsApp'ты ачып койгон. Талак маселеси. Любой маселеге. Бүтүн кандай маселе болбосун. Адамдар ошол жерге WhatsApp'тан кээбирсиз чалып, жанагындай экстренный дейбизби, жооп ала алат. Себеби кээ устаздар бар экен, кол жеткис устаздар бар да биздечи. Аны телевизордон эле көрөт, анан бир жерден кетип атканын гана көрүп калат да. Машинеден гана көрүп калат. Аларга суроо бере албашы мүмкүн. Ошого мен бой көтөргөн инсан эмесмин жашоомдо. Эл менен карапайым адам, мен тааныган адамдар билет. Бир телефонду коюп койгом. Адамдар ошол жерден каалагандай суроо сурайт. Бирок эми адамдардан суроо көп келет экен. Бардыгына жетишпесем дагы убакыт бөлүп ошого жооп берем да. Ошол жактан деле билем да, талак маселеси, ажырашуу маселеси олуттуу экендигин. Аны мен муфтиятка барып фатва бөлүмүнө киргенден кийин андан да тереңирээк сезип баштадым. Анан ошол мурда деле ушул бир пикирге келгем. Эмне себептен адамдардын арасында ажырашуу көп болуп атат? Эмне себептен кыргыз айтканда эле 3 талакты айтып атат? Бирөө эмес, экөө. Жок, бирөө менен деле ажырашат. Талак бир эле талак берип деле ажырассаң болду. Бир талак бересиң, болду. Иддасын күтөт, болду. Бар эл турмушка чыгып кете берет. Неге кыргыз 3 талак берет да сразу? Жол жок кылды, кыркат сразу. Бул талак маселесин биздин жарандарыбыз, мусулмандар билбеген экен. Биринчи орунда. Бизге келген адамдар эмнеге десең, мен өмүрү бу талак маселесин уккан эмесмин. Талак маселеси мындай болуп кайра жараша албай кала турган маселе экенин деле билбеппиз биз. Ачуум келгенде эле ушу каяктан жайдан уккан экенбиз, шуну айтып салып бердим. Бунун мындай экенин билгенде мен такыр айтмак эмесмин деген жарандарыбыз аябай көп. Демек, жаштарга талак маселеси боюнча маалымат бериш керек. Ошого мен өткөндө зам муфтий Талант Ажыга сунуш бердим. Талант Ажы Темирбаев. Биз биринчи Бишкекте пилоттук катары кылыш керек. Андан мурда дагы мен муфтиятка барганга чейин айтып аткам. Үйлөнө турган жарандарга бир жумалык семинар же курс. Ким үйлөнөм деди, могул жерге семинарга барып катышасың, сертификатын алып келесиң, андан кийин нике кыябыз. Ошону бакыт өргөсүбүз тиги бизде. Дом брака сочетания. Ошол жерге дагы муфтият менен келишим түзүлүп, эгерде мусулмансыңбы, мусулман болуп экөөң башкача бар баягы очередь кезекке турушат да, мен биз баланча күнү келип неме кылайлы десе, ошондо эскертпейсиң. Силер ошол бир жумалык семинарга барып катышып сертификатын алып келгенден кийин гана силердин кезегиңерди кабыл алабыз деген шартты муфтият менен госкомиссия менен кеңешиште кабыл алыныш керек дедим. Мажбурлуу түрдө мусулмандарга. Кандай болот ал? Бирөө үйлөнөйүн деп атат. Үйлөнөйүн деп молдону чакырат да. Кимди чакырат? Имамды чакырат. Имамды чакырайын дегенде сертификатың барбы? Жок. Эми ага чейин жарыя берилиш керек, жумаларда айтылыш керек. Үйлөнөм дегендер, үйлөнөм десең андай ойлон, сертификатың жок болсо болду сага нике кыйбайт деген сабактар байма-бай хутбаларда айтылынса, жумага баргандар баласын айтып барат, кызын айтып барат, маалымат жетет да. Андан кийин бирөө келип нике кыйдырайын деп атса эле, үйлөнөйүн десе айтасың, сертификатың барбы? Анан кийин кичине кыйналабыз. Бир аздан кийин анан бир ордуна түшкөндөн кийин үйлөнөм деген жанагы чет өлкөгө чыгайын дегенде загранпаспорт болуш керек дегендей түшүнүктү киргизсек жаштарга.
Demek sen ID kart менен сыртка чыгып кете албайсың да. Адамдарга сиңип өтүп да сен чет мамлекетке чыгыш үчүн сөзсүз түрдө загранпаспорт тышкы жака чыккан паспортуң эшеген. Ошондо түшүнүк эшеген. Үйлөнөм десең сертификат алмачу үйлөнө албайт экенсиң деген. Ошол жерге шундай кылсак, муфтияттан адамдар түзүсө, өзүн өзү камтыйт. Ошо сабак берген устаздарды өзүбүз ар бир келген өзүнө бир взнос кылып койсо, 5000 сом, 4000 сом төлөйсүң, курста окуйсуң, сертификат алып кетесиң. Мына ошол жерде үйрөтүш керек болот. Талак маселесин үйрөтөсүң. Аял менен эркектин мамилесин үйрөтөсүң. Айыз маселесин үйрөтөсүң. Айыз маселе мезгилинде кошулган арам экенин үйрөтөсүң. Артка авретке кошулуу арам экенин үйрөтөсүң. Мен кечирип койгула, могул жерде эми улуу жерде ошондой сөз айтып атасыз. Бизге ошентип келип атат. Күйөөм ушундай кылып атат. Мен ошону мажбурлап атат. Ушундай кылабыз деп. Эмне дейсиң силер? Мага кат келет. Канча миңдеген кат келет. Айтам, эркектер бул айбан болуп бараткан. Неге? Түшүнүм. Себеби бизде интернет ачык да. Эми азыр жакында эле ушундай неме болду окшойт. Бар нерсени көрөт. Анан ошол нерсени аялы менен кылгысы келет. Союкканага баргандан коркот, же Кудайдан коркот, же кармалып калды коркот, же оорудан коркот, ошону аялы менен кылгысы келет. Ал шариатта арам экендигин ошол курста айтылат. Айыз мезгилде жакында арам экендигин ошол курста айтылат. Талак маселесинде 3 талак берсең, сен аялыңа кайта албагансың. Оң кулагың эмес ол мен. Ажырашам десең, кеңешип турган кыл. Сен аялыңбы, сенин милдетиң күйөөңдүн астында. Мындай милдеттериң бар. Кичинекей китепче колуна берип, сен күйөөң момномусуң укушуң керек. Сен аялыңбы, сен муну сенин милдетиң. Мусулмансың ушундай. Шуну бекем кармагыла деп берип, колуна сертификатты берип жөнөтсөк, мен ушу кепилдик берип айтам да, жок кыла албасак да азайтабыз ажырашууну. Азайтабыз. Себеби урушуп атканда дагы баягы курстагы эсине келет. 3 талак берсең, кайра экөөң жашаганга мүмкүнчүлүк болбой калат деген. Ошо 3 талактан көрө муш урганы жакшыраак болот атат бизге. Эми бизге айтпасың бирөө аялын урса болот экен деп. 3 талак айткандан көрө муш урган жакшыраак болот атат. Себеби муш урса, көгөрсө, эптеп барып кичине лечение алат, үй бүлө бузулбайт да. А бирок 3 талак айткандан кийин үй бүлө бузулуп кетет. Анын 5 баласы барбы? Анын 3 баласы барбы? Шарият аны карабайт экен. Оозуңан 3 талак деген сөз чыктыбы? Болду. Менде мындай пикир пайда болду азыр. Ушуну сунуш киргизин деп атпайсызбы? Эми бизде жалкоолордун заманы болуп калды азыр. Муну телефонду алып чалып коюш да кыйын болот жаштарга. Эми ушундай заманда ошол справканы алыш үчүн проблема деп туруп күнөө жолго түшүп кетишпейби? Эми баягы чымчыктан корккон тары өкпөйт дейт. Андай болсок, жанагы ажырашуудан караганда муну азыраак болушу мүмкүн. Эми бирөө мындай да, мисалы үчүн бирөө үйлөнгөн атат да. Кыздын атасы айтат да, барып келгиле. Кыз атасы жөнөтөт да барып курсаң. Баланын атасы айтат да, бар сен үйлөнбү бар. Баягынча жеңил болбой калат да. Мен амакы анысы жок эле үйлөнө берем, анысы жок эле зина кыла берем деген түшүнүктү жок дегенде атасы койбойт да. Атасы той кылгысы келип атат. Атасы элди чакыргысы келип атат. Тигинин атасы кызын бергиси келип атат. Ага шарт сертификат алыш керек экен. Демек кызым барып бир жума окуп кел. Кыздар бөлүмү, эркектер бөлүмү, аялдар кыздарга, эркектер берилсе, биринчи Бишкекте анан региондорго болсо, ушул жол менен болбосок, себеби бизге 3 талак бергендердин көпчүлүгү талактын эмне экенин билбестен бергендер. Түшүнүм. Достор, комментарий жазып кеткиле, кандай сунуш болду устазыбыз тараптан. Эми ар бир суроого мындай кенен сонун жооп болду окшойт. Мен өзүм немем ошондой. Бир суроого эчтеке майын чыгармайынча бүтүрүп өткөн болжо устаз, сонун болду. Мен өзүм да кызыккан 1-2 суроолорум кыскара кеттим. Жактырууну басыңыздар, мен ойлойм баарыбызга пайдалуу болду. Дагы келип турат деген үмүттөбүз болчу устаз. Ишиңизге ийгилик болсун. Анан комментарийни басып, жактырууну басып, бири-бириңерден бөлүшкөнү унутпагыла. Бул дүйнө акыреттин пайдасы үчүн. Ошо көрүүчүлөрүбүзгө бир акыркы сөз айтып койсоңуз. Аллахым ыраазы болсун. Биринчи сиздерге ыраазычылык, ушул жерге чакырып, убактыңыздарды бөлүп, биз менен мындай диний темада сүйлөшүп, мүмкүн колубуздан келишинче кээ бир маселелерди ачыктаганга аракет кылдык. Бул мен инсан катары өзүм пикиримди айттым. Бул мүмкүн туура жери бар, мүмкүн ката жери бар. Аны эми адамдар өзү
сөзүбүздүн эркек ургачысын айырмалап билип алат себеби биздин элибиз илимдүү эл. Нарк насилдүү, тарбиялуу эл. Ошого сизге биринчи ыраазычылык билдирем жана сиздин жамаатыңызга, ушул жерде иштеп аткандардын баарына Аллахым ыраазы болсун дейбиз. Бизге ушул жерге сиз менен келип маек курганга себепчи болгондорго да Аллах ыраазы болсун. Акыркы сөзүбүз элибизге, ошол мусулман бир туугандарга кайрылуубуз. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул жашоо кыска жашоо. Ушул кыска жашообузду татыктуу жашош үчүн дин менен жашап, диндин эрежеси менен жашап, ага Ханафи мазхабтын эрежесин сунуш кылдык. Бул өзүбүздүн каада салтыбызга туура келген. Каада салтыбызга туура келген эмес, биздин каада салттар ушу Ханафи мазхабтын негизинде курулуп калган. Ушундай бир жакшы жөрөлгөлөрдө өзүбүздүн ким экенибизди таанып, динибизди таанып, адам адамдай жашап, ажырашуу азайып, элибизде ынтымак болуп, баардыгыбыз биримдиктүү болуп, мамлекетибиз дагы тынчтык болуп, ушундай жакшы аманчылыкта жашашты Аллахым баарыбызга насип этсин. Элибизде ушу диндар болуп жашоого чакырат элем. Диндар болуп жашоо бул дүйнөдө да, акыретте да бактылыкты алып келет. Аллах Таалам баарыбызды бактылуу кылсын. Амин, айтканыңыз келсин. Алла ыраазы болсун. Алла ыраазы болсун.